Чолпонбек Абыкеев. Качкын. Кадимки кара илбирс. Курч окуялуу повесть. Отту чоң жагып коюп, эликтин этин шишкебек кылып куйкалап жеп, чанаштагы кымыздан улам-улам кружкага куюп жутуп, бейкапар күжүлдөшө сүйлөшүп отурушкан милиция формасын кийгендердин бири орунан туруп четкерек басты да, зары ошатып жатып, үнүн көтөрүңкү чыгарып: "Я, жигиттер, аттар кыйткыч тийбес бекен?" деди. Орто жаштан өтүп калган топто отурган милиционерлердин бири: "Карышкырдын үйү бар беле, жолдош майор. Ким билет, сактык үчүн 1-2 мынтык атып койгонубуз оңго." Четте от жагып отурган жаш милиционер: "Мен эле автоматтан патрата салайын, жолдош майор." Эпилдей ордунан ыргып туруп, колуна автоматты ала койду. "Жок, автоматтын огун коротпо. Макаровдун үнүндөй ачуу үн жок", деди да майор жандагы пистолетин сууруп чыгып, колун созо көктү каратып туруп, удаа 2 жолу басып алды. Ал өйдө сунган колун түшүрө электе 3-чү мынтыктын үнү чыгып, майор "Ай!" деп тегеренип келип, кыйган чөптөй кулап түштү. Бир нече секундага эмне болуп кеткенин түшүнбөй селее түшкөн милиционерлердин бири: "Оттун жарыгынан алысыраак жашыңгыла", деди да өзү ордунан атып туруп 5-6 кадам арыраак караңгылыкка кулап түштү. Опур-топур түшкөн милициялар бирин-бири түртүп, шашкандан биринин куралын бири талашып, от боюнан туш-тушка качышты. Автоматты патрата койгусу келген жигит туура майор кулап түшкөн жерге жакын келип, жыгылганын өзү да алгач билбей калды. Октун кайдан чыкканын билбей калган милициялардын эч кимиси каршы ок атышпады. Баары тымтырс болуп, дагы ок чыгышын күтүп калышты. Капчыга ичи кайрадан тып-тынч боло түштү. Жакын эле жерден майордун онтогон үнүн уккан жаш сержант милиция: Жолдош майор, тирүүсүзбү?" деди. Берки бир нерсе деп күңгүрөнгөндөй болду. Кадимки согуштагыдай боору менен сойлогон сержант майорго жакын келди да, колун созуп сыйпалаганда, тигинин колун кармаган майор тирүүмүн дегенсип кысып койду. Майордун тирүүлүгүнө кубанып кеткен сержант: Жолдош майор жарадар болуптур, жардамдашыңыздар", деп үнүн кичине көтөрө кыйкырды. Туш тараптан энтеңдеп чуркагандар чогула калышты. Караңгыдан эч кимиси ок майордун кайсыл жерине тийгенин көрө албады. Кол фонарын күйгүзгөнгө эч ким даабады. Аңгыча бирөө: "Шинелиңерди чечип үстүнө жаба салгылачы, фонарды шинелдин ичине катып жарык кылалы", деген акыл айтты. 2 шинелди катар жаап, майорду алгач башынан баштап караганга өтүштү. Майор чалкасынан жаткандыктан бети бүт эле кан экен. Бирөөсү: "Бинт барбы?" деди эле. Экинчиси: "Кайдагы бинт?" деди күрсүнө. Сержант чөнтөгүнөн жүз арчысын сууруп бере салды. Тигил канды бир сыйра аяр сүрткөндөн кийин ок астыңкы ирдин жулуп, жаактын этин жырып кеткенин билишти. Астыңкы жаактын бир нече тиши да быркырап кетсе керек. Эң негизгиси, өмүргө өтө деле коркунучтуу эмес экен. Кандын агышы басаңдап калыптыр. Күтүүсүз ок жаңылуудан эс мас болгон майор толук акылына келе албай, бир нерсе сүйлөйүн десе сүйлөй албай улам онтоп коет. Милициялар дагы ок чыгабы деп күтүп жатышты да, башка шек билинбегенде: "Аттарды алып келгиле, тезинен төмөнкү чабандардын үйүнө алып баралы", деди бири. Караңгыда дыбырап аттарды көздөй чуркаган милициялар бат эле аттарын алып келип токуп жиберишти. Майорду ордунан көтөрүп тургузушуп, Жоош деген аттын бирине мингизишти да, бирөөсү артына учкашып кучактап алды. Дагы бири жетелеп төмөндөгү иттер үрүп жаткан чабандардын үйлөрү конгон конушка жөнөдү. От күйгөн боюнча калды. Батынып жарыкка чыгып, отту өчүрүүгө эч ким даабады. Ал түгүл эликтин калган жарым эти менен чанаштагы кымыз да кала берди. Аңча табактай болуп толгон ай тоо баштарынан жай көтөрүлүп чыга келип, эмелеки капчыга ичиндеги көзгө сайса көрүнгүс караңгылык качып, сүттөй жарык болуп шаша төмөн түшүп бараткан ат жандар даана көрүнүп турду.
Караңгылыкты жамынып жүрөк токтотуп бараткан милициялар алаңдап корко, айрымдары айдын жарыгы жетишпей турду эле дешип күбөрөнүп да алышты. Ылдан бастыргыла, куралыңарды октоп даяр кармагыла. Эгер ок чыкса, аттан ылдам түшүп жол жээктей жайгашып каршы жапырт ок чыгарабыз. Ал жалгыз, биз көппүз. Көп корко бергендей болбойлу, деди чини боюнча да, жашы боюнча да майордон кийинки улуу милициянын капитаны. Милициялар чабандардын конушуна аман жетишти. Айдын жарыгы менен бирден теретко деп денелери өлгөн немелер чын эле бизди аман коюу бердиби дешип аттан түшүп жатканда бирин бири карашат. Иттер ажылдап үргөндө ишке чыккан чабан милицияларды утурлай чыкты. Мылтыктын тарсылдаган үнүн угуп өзү да тынчсызданып турган. Майор жарадар болду. Тез үйдөн орун даярдагыла, деди жанагы жаш сержант. Кудай сакта, деген чабан далбастап үйгө чуркап, ой, катын, тез орундук даярда, жарадар киши бар экен, деп кыйкырды. Майорду аттан көтөрүп түшүрүп үйгө киргизишти. Даярдалган орундукка жаткырышып, чырактын жарыгы менен жаратын эми дааналап карай башташты. Ушунча милициянын ичинен бири да тез жардам аптечкасын албаптыр. Бинт, кебес, йод, дарылардан бери чабан өзүнүн үйүндөгү баштыгынан сууруп чыкты. Эпсиз кыймылдаган милицияларды карап туруп чыдабай кеткен чабан: "Мындай тургулачы, канын мен тазалап, мен жарасын таңып берейин", дегенде милициялар четке чыга беришти. Каткан канды кебезди жылуу сууга малып алып, бүт арчып жууп чыкты да, манжаларынын учу менен жаратын текшерип көрүп, "Ажалың жок экен, жигит. Дагы эки эли солго тийгенде ок кежигиңден чыкмак экен. Кудай буйрса сакайып кетесиң", деди да баштыгынан бирак порошок дары алып чыгып, жаратка сээп, четин йод менен сүртүп туруп, дагы бир суюк май сүйкөп, таңа баштаганда жанатан көз албай карап турган сержант: "Бул дарыларыңыз койдукубу же кишиникиби?" деди тыңсына. "Айырмасы кайсы? Мал менен кишинин дарысы бирдей эле болот", деп койду чабан камырабай. "Катын, ийнелерди кайнатчы. Битчилин, анан ооруну басаңдатчу дарыдан укол сайып коеюн. Канына микроб кетсе, эртеңкиге чейин ириңдеп кетпесин", дегенде милициялардын даана ооздору ачылды. Өздөрүнүн толук акылдары жетпегенден кийин чабандын айтканына көнүүгө аргасыз болушту. Жараты таңылып укол алгандан кийин майор кадимкидей эсине келип, көзүн ачып, сүйлөй албасын билгенден кийин жазып түшүндүрүш үчүн кагаз, калем сурады да: "Жолдош капитан Бекбоев, отрядтын командирлигин өзүңүзгө алыңыз. Эртең менен эрте мени 2 милиционер менен районго жөнөтүңүз да өзүңүз калгандары менен кылмышкердин артынан сая түшүп кууну улантыңыз. Эгер беттешип калсаңар аябагыла. Өлтүрүп болсо да жок кылыш керек", деп жазып капитанга сунду. Капитан катты бир сыйра окуп кичине ойлонуп туруп, жанында отургандарга сунду. Баары окуп чыккандан кийин капитан майорго кайрылып: "Жолдош майор, биз жердин сырын билбейбиз. Кылмышкер болсо жер шартын жакшы билет. Бизди жазгырып буйтап кетип, сиздерге кол салса иш чатак болот го. Районго чогуу барып, начальниктер менен дагы бир жолу терең талдап план түзүп, анан кылмышкерди издөөнү улантсакпы деп ойлоп турам." Майор ойлонуп туруп дагы жаза баштады: "Бул айтканыңда бир чети туура. Начальстволор менен акылдашса акылдашалы. Түн ичинде аттарды алдырып жибербейли. Үйгө жакын аркандалып туруп, 2ден милицияны кезеги менен кароол коюңуз. Калганыңыздар эс алыңыздар", деп жазып капитанга карматып, сөз бүттү дегенсип, жагы сол жак ыптасы менен өзү да уктаганы жата кетти. Чындыгында таң аткыча эч кимиси жыргатып токташпады. Таң толук атып, жерге жарык киргенде эле капитан чабанды тургузду да: "Атыңызды токуп минип, жакын тегеректеги чабандардын эркек, аялы дебей бүт баарын тез чогултуп келиңиз", деди. Чабан баласы, аялы болуп 3 ат минип, чапкылап 1 саатка жеткирбей жакын арага конгон 8 түтүндү чогултуп келе калышты. Эмне болуп кетти?" деп түшүнбөй, делдее чогулган элге капитан чогулуш өтө баштады. "Мына сиздер бизге кармап бергендин ордуна кайра жардамдашып жашырып, тамак аш менен камсыз кылган, качкын түндө районубуздун начальник милициясынын 1-орун басарын
оор жарадар кылды. Биз бүгүн жарадарды районго жеткирип, начальстводон жаңы буйрук алып келүүгө аргас боло турабыз. Ал түндө жердин уусун жакшы билгендиктен качып кутулуп кетти. Эми бир беттешсек, эч жака кача албайт. Анын үстүнө буга чейин бизде тирүү колго түшүргүлө деген гана буйрук бар болчу. Эми каршылык көрсөтсө атып өлтүргүлө деген да буйрук алып кайра келебиз. Азыр ар бир үйдөн бирден эркек үйдө бар мыкты куралдарыңарды алып кайра чогулгула. Бизди Капчыгайдан ашып өткүчө узатып коюшуңар керек. Муну партиялык жана өкмөттүк буйрук катары кабыл алгыла. Чабандардын арасынан ушунчасы жүрүп, бир кишиден коркуп чабандарга корголошот деген күбүрлөр чыга баштады. Чабандарда кайсыл курал бар дейсиңер? Карышкыр коркуткан дүмпүлдөк 16дан башка. Аныбызда кур дүрмөт. Андан көрө автоматтарыңыздарды бизге бере тургула. Биз сиздердин куралдар менен эле ашуудан ашырып коелу, деди көздөрү ойноктогон кызыл жүздүү топосчу жигит. Силерде курал деген толтура. Ар бир үйүңөрдөн 2-3төн чыгат керек болсо. Азыр кааласак баарын чогултуп кетебиз. Анткени биринин да документи жок, деп эдиреңдеп чыга калды тыңсынган сержант. Чогулткула, карап туралы Капчыгайдын ашуусунан кантип ашаар экенсиңер. Капчыгайдан учкандардын биринин да тирүү калганын уга элекмин, деди токто орто бойлуу кара мурут жылкычы. Чабандар менен милициялардын ортосунда тирешүү пайда боло түштү. Муну кантсе да турмушта көптү көрүп калган капитан сезе койду. Чабандар менен тирешүү кенедей да пайда алып келбесин жакшы билип турду. Керек болсо 9 тең тигил Капчыгайдан чыкпай калышы толук мүмкүн. Автомат, карабин барс, снайпер, пистолеттерден чабандардын көздөрү өтүп, атаң көрүү, бизде да ушундай курал болсо, дешип тамшанып турушканын малчылар курал десе эт бетинен кетип жакшы көрөрүн, ушул жерде тургандардын чимкиригин тарта албаган баласы да мынтыкты берки милициялардан мыкты атпаса акыры кем болбошун маңыроо жаш сержант кайдан түшүнсүн. Жолдош сержант, сага эч ким сөз берген жок. Былжыраган сөзүңдү токтот акмак. Мамлекеттин малын итке кушка жем кылбай коргоп, багып жүргөн малчыларга мындай сөз айтууга сага ким уруксат берди? Бул сөзүң үчүн районго барганда жооп бересиң. Керек болсо кызматтан кетиртем, сендей түшүнүгү жок акмакты, деп сержантка атырылып кое берди эле. Тыңсынгысы келген сержант оозунан сөзү түшүп, кулагынын учуна чейин кызарып, таяк жеген итче жалтактап баш көтөрө албай, өзүн кайда катаарын билбей калды. Жанында турган токтолуп калган дагы бир сержант аны капталга угуп алды. Сага эмне жок? Деген ишарат эле. Калып күлүп, жайдарланган капитан кайра малчыларга кайрылды. Эгер курал алгыңар келбесе, куралсыз деле узатып койсоңор болот. Биз жолду жакшы билбей жатабыз. Кара мурутчан жылкычы капитанга тигиле карап туруп, ой, буйтактатпай эле түз айтпайсыңарбы? Биз сиздерге кошулуп узатсак, качкын тийбейт деп ойлоп турасыңар. Кол салгысы келсе ал, биз ар бириңерди жандамак түгүл учкашып баратсак да кол салат. Ал көз катары мерген, ар бириңерди маңдайыңардагы жылдызыңарга атып эле терип коет. Биз менен аласа бересес жок, бирибизге да тийбейт. Капчыгайдын жолу жалгыз аяк, татаал, узакта. Башка кетер жолуңарда жок. Вертолет чакырууга бизде рация жок. Айласыз Капчыгай менен өтөсүңөр. Көңүлүңөр калбасын, биз коштоп чыгалы, бирок курал албайбыз. Эгер атышуу башталып кетсе, биз четке чыга беребиз. Өзүңөр териштирип алгыла. Биздин качкын менен аласа беребиз жок. Эмнеге качып жүрөт, күнөөсү барбы, жокпу, аны да териштиргибиз келбейт. Биз бала бакырабыз менен тынч, аман эсен жашообуз керек. Сиздер кете бересиздер, биз ушул жерде калабыз. Качкын менен каршылашып калсак, эч ким биздин ар бирибизге солдат кошуп берип кайтартпайт. Ал жандан кечкен адам, а биздин болсо жашагыбыз келет, деди. Капитан аргасыз баш ийкеп, кептин ачыгы сиздин айтканыңызда туура. Менин оюмча сиздер менен аралаш бастырып барсак, качкын батынып кол салбайт деп турам. Ал дагы чабандар менен мамилесин бузгусу келбейт болуш керек.
Чабандар өздөрүнчө акылдашып туруп, алтоо милицияларды коштоп чыгууга макул болушту. Ансыз да түндөгү окуядан кийин үрөйлөрү учкан милициялардын чабандар менен сүйлөшүүдөн кийин ого бетер муундары калчылдап, бозола болуп калышты. Капчыгайдын татаал жолуна келгенде бир чабан астыга түшүп, эки милициядан кийин бирден чабан болуп аралаша чубатмага түшүштү. Милициялардын колдору куралдарына жабышып, ар бир арчанын же таштын арасынан качкын аңдып тургансып алаңдап келатышты. Ар биринин оюнда кайсыл жерден тере баштайт болду экен, биринчи кимибизди жайлайт деген турду. Тоо жолуна көнгөн чабандардын аттары эч кыйналбай шыпылдап баратса, тоого көнбөгөн милициянын аттары бирде мүдүрүлө сактап, бирде учуп кетчүдөй кыйралаңдап, ансыз да жанын оозуна чиштеп бараткан ээлеринин ого бетер жүрөктөрүн түшүрүүдө. Майорду болсо эки баканды аттын капталына тикесинен кайчылаш байлап туруп, атка бакан менен кошо таңып ташташканда, бири атын жетелеп алган. Малчылар илгертен атка мине албаган оорулууларды, ал түгүл өлгөндөрдү да ушинтип алып жүргөн салттар бар. Майорду кучактап, аттын көчүгүнө отуруш мага тиет го деп, сароору болуп турган жаш сержант муну көргөндө кубанганын айтпа. Ал түгүл жанагы уккан тилин да унутуп койду. Туу белге чыкканда астында бараткан кара мурут жылкычы: "Эң катаал жол астыда 200 метрче болот. Атчан бастыргандан коркконуңар, түшүп, атыңарды жетелеп алгыла", деди. Капитан менен дагы бир сержанттан башкасы бүт түшө калышты. Тээ төмөндө ак көбүк болуп, тоонун албуут суусу күркүрөйт. Үстүндө салаңдаган аскалар, аскага жабыша өскөн жапыс-жапыс жапан арчалар. Качкын кол салса так ушул жерден салат. Эгер мынтык тарс этсе, ат үркөт да бири-бирине урунат. Далайы ат маты менен төмөн учат. Артка ат менен астыңкынын атын атып салса жол жабылат. Жашнаар жер жок, бирден терип атса болот. Мына, ушул ой ар биринин мээсин жеп баратты. Чекелеринен чыбырчыктап муздак тер чыгып, кийимдери терден алма чөлмө болду. Жаратынын оорусу жанын жеп кыйналып келаткан майорда так ушу жолго киргенде көзү чакчайып, улам бир ташты, жапалак арчаны жалтактай карай, коркконунан жаратынын ооруганын да унутуп койду. Аңгыча үстүнөн таш кулап, астыда бараткан кара муруттун атынын башынан бир кадамча гана жерден зуу деп өттү. Баары катып калышты. Таш кулаган жакты тикирее тиктеген кара мурут: "Тоо эчке экен, улагына кароолоп, үйрүнөн бөлүнүп калса керек, бастыргыла", деди да атын теминди. Так ушул маалда мелтиреп сунулган карабиндин кароолу улам бир милициянын так маңдайына кичинеге токтой түшүп, кайра башкасын өтүп, улам машага илинген сөөмөй тартыла сактап барып токтоп жатты. Ажал каш менен кабактын ортосунда ырсаңдап ойноп турду. Снайпердин дүрбүсүнөн ар бир милициянын жүзүн аябай дааналап карады. Баары кыргыздар экен. Тили буруу жок. Майордун башы көзүнөн башкасы бүт бинт менен таңылгандыктан жүзүн көрө албады. Башын кыймылдатып баратканынан тирүү экенин түшүндү. Милициялар Капчыгайдан чыгып, түзгө жеткенде чындап аман калгандарына ишенишип, өңдөрүнө кызыл жүгүрө баштады. Чабандар түзөнгө жеткенде: "Эми биз кайра артка кайталы. Мындан аркы жол коркунучсуз, жалаң түзөң, бөксө белдер", дештеле капитан чабандарга чын ыраазычылыгын билдирип рахмат айтты. Качкындын Капчыгайдан кол салбай аман чыгарганынын бирден бир себеби чабандар болгонун милициялар түшүнүп турушту. Эмнеси болсо да аман калганына сүйүнүшүп, аттарын темине кагына жүрүштөрүн ылдамдатышты. Чабандар кайра кайтып келатканда ашуунун туу белинде аларды качкын күтүп отурган экен. Чабандар салам айта чарчаган аттарынан түшүп, басмайылдарын бошотушту да качкындын жанына отура кетишти. Качкын кол чанаштагы кымыздын оозун чечип, улуулата сунду. Ойдунга түшүп, коркунучтан таза кутулдук дегенден кийин капитан милициялардын жүзүнө астыртан бир сыйра көз чаптырып өттү. Баарынын өңдөрү гер сары тартып, айлап узак жол жүргөн адамдардыкынча шалпая түшүптүр.
Жан деген, жашоо деген кандай таттуу чиркин. Аны бычактын мизине илингиче билбейбиз. Деп иштен ойлоду да тынчтыкты буза. Кандайсыңар жигиттер? Кимгер штаныңарды булгап койгон болсоңор, тиги суу жээгине жеткенде уялбай эле чайкап алгыла. Өлүм менен өмүрдүн айкалышына биринчи кабылганда дайым ушундай болот, деди. Сиздин чабандарды узатып чыгасыңар дегениңиз чоң табышкерлик болду. Болбосо жанагы капчыгайдан бирибиз да соо чыкпайт элек. Качкын чабандар менен болгон мамилесин бузбаш үчүн эле кол салган жок. Болбосо мылтыгынын кароолу ар бирибизди сыдырып өтүп жатканын сезип турдум, деди улгайган сержант. Туура. Бизди аңдып турганын биз да сезип жаттык. Бирибиз да соо калбайт элек, деп чурулдай калгандары да сержантты колдоп кетишти. Ойго аткан капитан: айгайдан, биздин каныбызга сабын болуп, ал эмне кылсын? Кейпи майор деле коркутуп коеюн деп байкабай жаралантты окшойт. Киши өлтүрө коюш эле оңойбу, деп ойлогон менен аны ачык айтпады. Райондон аттанган алгачкы күнүн эстеди. Мен барам деп жулунгандар канча болду эле. Шаңыраңдашып жөн эле кийик уулаганга бараткандай чыгышкан. Райкомдун буйругу менен бир күндө 9 мыкты ат дайындалган. Райвоенкоматтан автомат, карабин, снайпер, жетиштүү ок алышкан. Топко кошулбай калгандар аларды суктанып узатып калышкан эле. Уудуу менен жанагы өткөн капчыгайдан ары баратканда кандай өткөнүн билбей калышыптыр. Ойлошсо керек мынча куралданган кишини көргөндө качкын эки колун көтөрүп, шөлбүрөп өзү келип берет деп. Малчылар түнкүсүн биздикине келип жатып тургула десе да болушпай кергиштешкеничи. Кайда качкын? Кайсыл жерде жашынып жатат, көрсөткүлө. Силер качкынды жашырып жатасыңар, деп улам бир малчыны кекетип мокотушканычы. Улам бир чабандыкынан чаначка кымыз куйдуруп алып, астына ала айтып, нан жасатып алып, качкынды издеп жүрөбүз деп кокту колотту кыдырып элик кийик атып, көңүл ачып 3 күн жүрүп, 3-чү күнү кейпи качкын биздин келгенибизди көрүп качып кетсе керек дешип түңүлө баштаганда түндөгү окуя болуп жатпайбы? Майор эр көкүрөк немеле: эр эле болсо биз жака мынтык сунуп көрсүнчү. Баарыбыз мейлебей туруп эле автоматтан ок жаадырсак калбыр кылып салабыз, деп капитан сак болсок кантет десе күпүлдөп кеп жебей койгон. Автоматтан ок жаадырмак түгүл бир жолу мынтыгын тарс деген үнү угулуп, дардаңдаган майордун жаагы жарылганда калгандары мынтык кармоого жарабай калышты. Качкынды кармайбыз деп атайын түзүлүп, аттанып чыккан отряд кайра келгенде бүт район дүң түштү да калды. Качкын менен милициялар тоодон беттешип аябай атышыптыр. Майор оор жаралар болуптур. Качкын дагы колго түшпөй кутулуп кетиптир. Анткени качкындын изине сая түшкөн милициялар кеч кирип баратканда беттешип калышкан экен. Качкын караңгыга жамынып кутулуп кетиптир. Милициялар тирүү колго түшүргүлө деген буйрукту буза албай гана куткарып ийишиптир. Болбосо тырпыйты ачмак экен деген сөз тарап кетти. Бу да капитандын ойлоп чыгарган акыл эле. Чындыкты айтсак шерменде болобуз. Анын үстүнө чыгымдаган октарыны да чыгыштаган акты жазыш керек. Ошондуктан баарыңар бир ооздон ушинтип айткыла, деп үйрөткөн. Таяк жеген иттей болуп шүмүрөйүп келаткан милициялар капитандын айтканына дуу кошула өздөрүн чоң кармаштан чыккан эр жигит сезе иштеринен табышкер капитанга ыраазы болушту. Канчалык актанышпасын начальниктин тилинен кутула алышпады. Баарын тизип алып өкүртө тилдеди: бок курсак болуп калгансыңар. Көчөдө жаткан мастарга, чемичке саткан катындарга эле алыңар жетет. Ушунчаңар жүрүп бир кишини кармап келе албагандан кийин кийген формаңарга да татыксызсыңар, деп буркан шаркан түштү. Кейпи отрядтын ичиндегилердин бири чындыкты начальникке шыбырап койсо керек. Оозун бирөө тырмагансып жаш сержант: жолдош начальник, колдон келишинче аракеттендик, деди эле. Билем силердин кантип аракеттенгениңерди. Бир ок чыкса штаныңарга толтуруп коюп,
Ордуңардан тура албай калганыңарды айткыңар келип турабы? Деп маңдайына келип жекире тиктегенде коркконунан аскерде жүргөнү эсине түшүп калдыбы? Виноват, товарищ начальник, деп орусчалай какая калганда бери жактагылардын бир дарылары бышкырып күлүп жиберишти. Кымыздан каңгыча жуткандан кийин милицияларга тийбей тор эле кылдыңыз, Саке, деди кара муртчан жылкычы. Көз кыйыгы менен чабандардын жүзүн астыртан тиктеп, кимиси эмне ойлоп отурганын окугусу келгенсиген Зарлыкка. Милицияларга тийип эмне кылам? Алар да кыргыздын балдары. Болгон күнөөсү өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарып жүргөндүгү. Майорду деле жарадар кылбайт элем. 2-3 күн артымдан калбай, тынчымды алганынан сес көрсөтүп коеюн дегем. Баса, жарат оор эмес бекен? Жак, оор деле эмес. Ог астыңкы 3 тишин сындырып, жаагын тилип кетиптир. Докторлор аны татынакай кылып тигип берсе, өзү алтындан тиш салдырып алат да куландан согулат, деп кепке аралашты түндө майордун жагын таңып жардамдашкан чабан. Баса, милициялар силерди ашуудан ашкыча узатып чыккыла дешип күчкө салыштыбы? Жак, кичине сес көрсөтүштү. Чындыгында суранышты. Өкмөттүн малын багып, токочун жеп жүргөндөн кийин биз да жок дей албадык. Кызыл жүздүү топосчу жигит баар үчүн жооп берди эле. Курал алгыла дегенинен куралсыз эле узатабыз. Эгер атышып кетсеңер биз кийлигишпейбиз дедик, деп сөздү угулады кара муртчан жылкычы. Мен силер менен аласа бересем жок. Силер мага тийбегиле, мен силерге тийбейм. Тамак аштан жардамдашсаңар чын дилден берсеңер гана алам. Болбосо кылыңарга да тийбейм, деп башында да айткам. Эми да айтам. Мен жөнүндөгү электерге да ушуну айтып койгула. Кимдир бирөө мага тийишсе жообун берем. Баары бир мен жандан кечкен өлүү кишимин. Тагдыр ушул экен. Башка түшкөн күнүмдү көрүп жүрөм. Өкмөттүн укуру узун. Эртедир-кечтир кайсыл бир жерден мени деле торойту аттырып салат. Акыры тирүү колго түшпөйм. Ичер суум бүткүчө жашай турайын. Силерге болсо рахмат. Мага түшүнүп мамиле кылганыңарга, деди Зарлык. Биз да өзүбүзчө чогулуп сени аки-чукуңө кийлигишпейли деп өз ара чечимге келгенбиз. Анча-мынча тамак аш керек десең, кимибиздин үйүбүздөн болбосун алып тур. Эт ашты болсо өзүңдөй мергенге Кудай тоодон айтып коюптур. Бизде аркар кийик, элик деген Кудайга эле шүгүр. Ким күнөөкөр, ким ак жерден күйүп жүрөт, акыры териштирген адам да чыгар. Кептин кыскасын айтсак, бул өрөөндөгү малчылар сага душмандык кылбайбыз. Төө көрдүңбү жок, бээ көрдүңбү жок. Негизи өзүң да сак бол. Тигил кеткен милициялар кайра көбөйүп келишет. Балким жер ооштурарсың. Ойлоносуң да, буга чейин тирүү колго түшүргүлө, өлтүрбөгүлө деген буйрук бар болчу. Эми каршылык кылса атып таштоого уруксат алып келебиз деп кекенип кетишти. Бардык чабандар үчүн кара муртчан жылкычы жооп берип ордунан турду. Кой эмесе, аттардын бели эс алды көрүнөт, биз жолубузду улайлы, дегенде баары жапырт турушуп, качкы менен коштошушту да аттанып кетишти. Зарлык ашуунун белинде отурган калыбында кала берди. Майордун өлбөй калганын, жаратынын анча эле оор эмес экенин чабандардан угуп кичине жеңилдене түштү. Чындыгында өлтүрөйүн деп деле аткан эмес. Макаровдун ок атылганда оозунан чыккан жалындын багытына карата мээлеп, балким колуна тиер же башынан алыс өтөт деп мынтыктын үнүнө каршы милициялардын аракетин билгиси келип ок чыгарган. Туш келди окту мөндүрдөй төгүп киришет го деген. Каршылык болбоду. Эгер каршылык болуп ок жадырып артынан кубаласа 2-3 жеңил жаракат кылып коюуну, болбосо баарынын аттарын атып салып жөө калтырууну пландаган. Мылтык бир жолу тарс десе баш көтөрүүгө жарабай чабандардын аркасына жашынып шашкалактаган милициялардын жоругуна бир чети күлкүсү келсе, бир чети кыжырда келди.
кайда барса формасы менен коркутуп, эч ким каяша сүйлөбөгөн, кайрып каршылык көрсөтпөгөн жашоого көнүшкөн немелер мындайды күтпөгөндүктөн эс акылдарын да жыюуга жарабай катышканын билип турду. Ашуунун белинде өздөрүнчө кужулдашып узаган чабандар имерилиштен айланып көрүнбөй калгыча кыймылсыз отурду. Ашуунун бели туу жон. Эртең мына ушул жол менен кайрадан тирүүлөй болсо тирүүлөй колго түшүрүп, каршылык көрсөтсө өлтүрүп, өлүгүн алып кетчүлөр өтөт. Бүткүл СССРдин аймагы боюнча өтө коркунучтуу кылмышкер аталып, издөө салынды. Бүгүн коркоктор качып кетти. Эртең коркпостор келет. Мылтыкты таза атпастар, тоодо илбирстей жүрчүлөр келет. Ичер суусу, көрөр күнү канча калды, табышмак. Бийликтин колу узун, жөргөмүчтөй ушулап, сиркедей сыгып салат. Зарлык муну жакшы түшүнөт. Түрмөдөн качып чыкканда эле түшүнгөн. Барар жери калбай калды. Бул акыркы жандалбасы болчу. Аз күндө болсо да, бир күн болсо да өзүнүн сүйгөн тоолорун аралап, өмүр бою эңсеп келаткан тилегиндегидей очоко кайберендердин этин кордоп жеп, ачык асман алдында жатып, жылдыздардын жымыңдашып тиктегиси келип, 40 жашы жетпей жатып, өмүр менен коштошоордо ушул тоолордун арасы кандай болду экен деп кызыга берчү балалык тилеги менен аралашып, анын кадимки тоолуктарча өлүмдү тике карап, тайманбай туруп тосуп алууну туура көргөн. Тоого жашайын деп эмес, өлөйүн деп келди. Түрмөнүн караңгы таш дуалында өмүр менен коштошкончо, бүркүттөр мекендеген бийиктикте өмүр менен коштошсом деп келди. Эң башкысы өзүн кылмышкер катары, өлүм жазасына татыктуу кылмышкер катары эмес, чындык жана намыс үчүн күйүп кеткен адам катары эсептеп качып келди. Туура, күнөөсү бар. Эмгеги бааланбады. СССРге сиңирген эмгеги бааланбады. Мамлекетке керек кезинде каалашынча пайдаланышты. Анан кереги жок болуп калганда экинчи сорттогу адам катары унутуп коюшту. Бийликтегилер, чөнтөгү акчага толгондор тирүүлөй күйгүздү. Чындыкты эч жерден таппасын билди. Ошондо катылуу жаткан куралын койнуна алды. Өзү сот, өзү прокурор болду. Кан төгүлдү. Дегеле кичинесинен көөдөндө келаткан ыза да түрткү болду. Мындай улуттун өкүлдөрүн, азиаттарды, сибирликтерди, орустар экинчи сорттогу адам катары карап, язычниктер деп майда улуттун өкүлдөрүн, азиаттарды, сибирликтерди, орустар экинчи сорттогу адам катары карап, язычниктер деп шылдыңдап, басмырлап мамиле жасашаарын, түрлүү анекдот чыгарып келекелешерин, ушинтип жүрүп чукча десе улуттун өкүлүн эмес, кээ бир адам деген түшүнүк пайда болгонун, кыргызды да так айтпай киргиз дешип үстүртөн карашарын тээ бала кезде эле интернатта окуп жүргөндө түшүнгөн. Чоңоюп, акыл эси өсүп, билимге жеткиче кыргызмын деп айткандан арданчу. Эгер өңү түсү кичине эле орус түспөлдүү болгондо паспортуна улуту орус деп жаздырып алмак. Саны аз элдин өкүлү болуп калганына арданчу. Орус боло албагандан кийин башка улуттун өкүлү болуп өтүп кете албасын билгенден кийин өзүн өзү коргоо сезими күчөп, кайсыл гана улуттун өкүлү болбосун тыңдыгы, өзүн алып жүрө билгендиги менен атаандашууга даяр болуп өстү. Бара-бара илим билимге тереңдей баштаганда маданияттын көбү батыштан эмес, чыгыштан батышка тараганын окуп билип, баягы саны аз улуттун өкүлү болуп калганына ардануусу жоюлуп, кайра көкүрөгүндө сыймыктануу пайда болду. Бир учурда бүткүл Азияны эле эмес, тигил батышка чейин жеткен ата бабасынын эрдигине сыймыктанчу болду. Ичи күйүп, мектептерде элинин чыныгы тарыхы окутулбай учкай айтылып, Азия тарыхынын ордуна кайдагы Рим тарыхы, баш болгон батыш тарыхы окутулганына кыжырланчу. Чындыгында орустар жеке бийлигин жүргүзгөн сырты жалтырак, ичи ириген мамлекеттик түзүлүшкө башы катып чындыкты издеп убараланчу. Ошентип зарылыктын жарылуусу бир эле күндө эмес, тээ көптөгөн жылдар бою ичке жыйналып чогула берген.
Райондук начальник милициянын астында качкын атыккан зарлыктын жашыруун почта аркылуу алынган өмүр таржымалы жатты. Бир сыйрашыр окуп чыккандан кийин кайрадан экинчи кайталап окуп, айрым жерлеринин астын кызыл карандаш менен сызып белгилеп койду да радио телефондун точкасын басып: «Капитан Бекбоев, мага кириңизчи», деди. Капитан Бекбоев кирип келди да: «Чакырган экенсиз, жолдош начальник», деп боюн түзөп туруп калды. «Келиңиз, отуруңуз. Жай сүйлөшө турган сөз бар». Бекбоев орундукка отургандан кийин начальник тамеки тутантып кичине ойлуу отурду да анан сөздү баштады. Качкындын ким экендиги тууралуу толук маалымат келди. Ал оңой олтоң колго түшө калчу карапайым кылмышкер эмес экен. Өгүнү силерди жөн эле аяп, жаныңарды аман кое берген окшойт. Болбосо баарыңардын өлүгүңөрдү тартып келмек экенбиз. Начальник кичинеге тамеки соруун чукпай калгандан пайдаланып: «Мен да ошондой деп ойлодум эле, жолдош начальник», деди Бекбоев. «Да, баары бир качкынды кармоону, тез арада кармоону министрлик бизге тапшырды. Бул жолку кармоо операциясына тыкат даярданышыбыз керек. Качкын өз аты Зарлык бир учурда өзгөчө десанттык бөлүктө снайпер болуп 3 жыл кызмат өтөптүр. Андан кийин айыл чарба институтун бүтүп жаткан жылы кайрадан армияга чакырылып, снайпер катары Вьетнамдагы согушка 2,5 жыл катышып, башынан жаракат алып госпиталдан айыгып чыккандан кийин бошотулуптур. Негизгиси ушул, калганы чарбадагы иштер. Кыскасы, ок менен канды тизеден кечип көнгөн канкор. Кишини атып коюп ал үчүн чымчык атканга барабар. Министр менен байланышып, профессионалдардан кошумча күч бересизби десем, бир кишини кармоого кантип уялбай кошумча күч сурайсыңар. Профессионал эместерди эмне кызматта кармап жүрөсүң, деп кайра урушуп койду. Кыскасы, жогорутан үмүт жок. Өз күчүбүз менен кармашыбыз керек. Айла эле кетсе биздин райондун аймагынан кууп чыгарышыбыз керек. Шүмшүктүн толгондон биздин райондун аймагына келип калганын кара. Облуска кайрылып көрдүңүзбү? Кайрылдым. Ал жактан да жыргаган сөз укпадым. Армияда десанттык бөлүктө кызмат өтөгөн 2 профессионал жиберем. Силерден жардамчы кошсоңор, качкыныңарды экөө эле кармап келет, деп күпүлдөп койду. Облнашты билесиң го, баардык иштен четте болгусу келет. Кандай сунушуңуз бар? Мына бул качкын жөнүндөгү досьени окуп чык дагы операцияга даярдан. Бул жолу качкынды кармоо операциясына өзүңдү жетекчи кылсамбы деп турам. Астындагы делону капитанга сунду да: «Эртең менен даярданууга канча күн берилет? Качан аттанасыңар өзүм айтам. Ушул иш боюнча мени кечки саат 5-ке райкомго биринчи өзү чакырыптыр. Кейпи жайлоодогу малчылардын абалына тынчсызданып жатса керек». Сөз бүттү дегенсип телефонду алып бир жакка чала баштады. Делону колуна алган капитан орунан очорула араң турду. Бул иштен баш тартууга шылтоо жок болчу. Мына майорлук чин алгана турган. Жакында начальниктин биринчи орун басары башка жакка которулат экен деген сөз чыккандан бери буюрса бошогон орун меники деп жүргөн кези. Начальник да кичине четинчи карап, сени коемго деген пикири бар экенин билгизген. Ошондуктан өз кишидей көрүп сырдашып, ишенип жогору жактагы наштарды кичине ушактап коюп жатат. Болбосо бул милицияңдын турмушунда жаман. Быш десең тырс деп шилекейин кургай электе жогорку начальниктерге жетип калат. Өз кабинетине кирди да эшикти ичинен бекитип коюп, качкындын досьесин окуй баштады. Досье аскер архивинен алынса керек. Качкын Зарлык жөнүндө дээрлик толук жазылыптыр. Начальник жана учка эле айтыптыр. Кейпи ишти колуна ала электе жүрөгүн түшүрбөйүн десе керек. Окуп чыкты да чыканактап креслосуна шалдайып отуруп калды. Деги аялдар мындайда сезгич келет. Тоодон түшүп келгендин эртеси эле бир шылтоо таап ооруканага жатып алсаңчы, тигил хирург классташыңа сүйлөшүп, таза шылтоо таппасаң сокур ичегиңди алдыр. Курсагың жарык болсо 5-6 ай сени эч жака жибербейт. Болбосо эмкиде качкынды кармап келүүгө сени командир кылып жиберишин күтө бер, деп безилдеген. Туура айткан экен. Койсаңчы, коркуп ооруканага жата калды дешет, деп болбой койгон. Сокур ичеги баарын деле күтүүсүз болуп атпайбы? Классташы мыкты хирург. Жан адамга айтпай баарын жасап бермек. Эч ким да көп шектенмек эмес. Эми кеч болуп калды. Бийлигиңди дурайын, эртеңки чоңоюшуна зыяны тиеби деп түпөйүл болбодубу?
Анын үстүнө начальник чоо жайды жакшы түшүндүрсө, балким борбордон атайын даярдалган бөлүктөн отряд жиберер деп ойлогон. Мына эми өзүн түз эле өлүмгө айдап барганы турат. 2,5 жыл Вьетнамда Американын мыктымын деген десанттары менен согушуп, нечен снайперлерин кан кустуруп аты чыккан. Америкалыктар Карелбирс деп атаган кличкага татыктуу болгон адам үчүн 50 кадамдан жөн мынтыкты бутага онду тийгизе албаган катардагы милициялар кеппи. Райондогу бүт милиция түп көтөрө чыкса да колдоруна түшө койбос. Бирден гана бутага койгон шишедей теретко. Ал үчүн баары бир өлгөн адам. Милициялардын эч кимиси ушундай бейпил тынчтык заманда өлгүсү келбейт, жашагысы келет. Башы жарылчуудай болуп ысып ооруп, чыкый тамырлары лукулдап чыкты. Кара жолтой делону сейфине бекитти да начальниктин секретарына кирип, эгер издеп калса үйдө болоорун айтып эшикке чыкты. Таза абадан кере дем алганда кичине жеңилдене түштү. Айлана тим эле көзүнө укмуш сулуу көрүнүп кетти. Мен эмне болуп жатам? Түз эле эртең өлүп калчудай болуп. Башка түшкөндү көрөбүз да, деп өзүн жооткотуп койду. Үйүнө келсе, аялы жаңы эле жумуштан келип, казан аягы менен алек болуп жатыптыр. Күйөөсүнүн өңүн көрүп, кичине тиктеп калды да: "Сага эмне болду? Бир жериң ооруп турабы?" деди. "Жок, баары жайында. Эң дуайын түйдөк баш. Ушунуку өттү. Мен депутат деп эле чыга калат. Акыры жаманга Кудай күн салбасын. Катын чабанды депутат көрсөткүлө деген жогортан көрсөтмө келгенинен башка чабан жок, ушул бит башты көрсөтө салдык эле. Эми деги эле түбөлүк депутат болчудан бетер шеңреңдейт да турат", деп биринчи да гыжырланып алыптыр. Эртең мененки саат 5-те аттанмай болдуңар. Аттар токулуп даяр болот. Облустан 2 эмес 3 офицер жибериптир. Кечки саат 9-дарга чейин келип калышат. Өзүңдү кошкондо 7 киши бизден кошула турган болду. Онуңар жетесиңер да бир кишиге 30 милиция жиберсе уятко. Баары сыртта күтүп турат. Азыр чогуу сүйлөшөбүз. Өзүңө айтарым, деги колго түшүрө албасаңар да биздин райондун аймагынан кууп чыккыла. Отрядка өзүм башчылык кылып барайын дедим эле. Жүрөк начар, тоодо жүрө албайм. Анын үстүнө ат минбегениме да канча жыл болду, деп актанмыш болду. Чындыгында жогортон операцияга жеке өзүң жооп бересиң деген көрсөтмө түшкөн. Аны ачык айткан жок. Кудай буйруса колго түшүрүп же атып өлүгүм болсо да алып келсеңер, сени чоң сыйлык күтүп турат дей бер. Жеке өзүм министрге чейин барам. Шашылыш кабардан дабдары түшкөн капитан үнсүз отуруп берди. Кнопканы басып, дежурду чакырды да күтүп тургандардын баарын кирсин деп буйруду. Экөөнөн башкасы өткөндө барып келгендер экен. 4 сержант, 1 старшина, 1 лейтенант. Капитанды кошкондо 7 киши болушту. Начальник үнүн катуураак чыгарып, кепти чукулунан баштады. "Иштин жайын негизинен билесиңер. Ойногону бараткан жоксуңар. Ар бириңер менен жекече инструктажда өткөрдүм. Баарын кайталап отуруунун кажети жок." Столунун тартмасынан журнал сууруп чыкты да: "Жекече инструктаж өткөрүлдү деген жерге, анан операцияга катышууга өз эрким менен баратам деген жерге кол коюп койгула", деди. Баары үнсүз кол коюп, кайра журналды начальникке сунушту. Ортодо кичинеге тынчтык боло түштү. "Эмесе эртең мененки саат 4:30 толук даярдыгыңар менен чогулгула. Азыр болсо барып эс алгыла", деп сөз бүткөнүн билгизип ордунан турду. Он кишиден турган милициялардын отряды ашуунун түбүнө келгенде, отряддын командири капитан Бекбоев атынын оозун тарта токтотуп артындагыларга кайрылды. "Жолдоштор, ашуунун астында аттарды 2 саатча эс алдырып тыныгуу жасайлы, өзүбүз да тамактаналы", деди. "2 саат көптүк кылбайбы, жолдош капитан?" деди облустан келген ага лейтенант чининдеги офицер. Облустан келгендердин экөө Орус улутундагы жаш лейтенанттар. Бири ушул тыңсынган ага лейтенант кыргыз жигит экен. "Жок, көптүк кылбайт. Тескерисинче аздык кылат.
Ашуу бийик, жол татаал. Аттар жакшы, эс албаса кыйналып калабыз, деди капитан кыртышы сүйбөй. Ушул үчөөнү тең көргөндө эле жактырган эмес. Өзгөчө тигил эки орусту эмне кошту? Обул начальник. Акылынан айныганбы? Булар тоодо атка жүрө албайт да, деп санаркап маанайы чөгө түшкөндө начальниги келип өзүнчө чакырып айтты. Үчөө тең өздөрү сураныптыр. Десанттык бөлүктө кызмат өтөгөн немелер экен. Тигил орустардын бири снайпер дейт. Көзгө таар мерген экен. Кайдан? Деп башын чайкай, баары бир көңүлү толбоду. Алга чыкканда атты теминип, кой коңдоп атышты эле 5 саат жол жүргөндөн кийин караса, үзөңгүнү бирде теминбей, бутун бош коюп, ээрге көчүктөрү талый баштаганын билгизип коюшту. Качкындын ким экенин билип калган райондун милицияларынын жүздөрү каардуу тартып, бири-бири менен жөнү жок тамашалашпай суз келатса, облустан келген үчөө бейкапар кыңылдап, ырдап келатканын көрүп, баягы жаш сержант капитанды жандай бастырып келип, үнүн пас чыгара: "Жолдош капитан, тигил үчөө кудум баягы биз биринчи тоого бараткандагыдай жыргап баратышат", деп көз ымдап жылмайып, келекелегенин эстеп, капитан дагы бир жолу мурутунан жылмая, атынын ооздугун чыгарып отко кое берди. Туура 2 саат өргүп, шашпай тамактангандан кийин "Мына аттанабыз" дегенде капитан ордунан туруп: "Жолдоштор, мына ашуунун түбүнө келип, жолго чыкканы турабыз. Биз кармагана бараткан кылмышкер ким экендигин так биле элегиңерге ачыгын айтпасам болбойт. Эгер ушул жерден баардык чындыкты ортого салып айтып бербесем, өмүр бою адамгерчилигимдин астында күнөөкөр болуп жүрүп өтөм", дегенде алысыраак отургандар жакын келип кулак түрө отура кетишти. Качкындын өз аты Зарлык, десанттык бөлүктөгү өзгөчө отрядда снайпер болуп кызмат өтөптүр. Орус жигиттер отургандыктан орусча сүйлөп жатты. Негизи бул да эмес, андан кийин Вьетнамда 2,5 жылдан ашык согушка катышкан. Дагы деле өзгөчө бөлүктүн десанттары менен снайпер болуп. Вьетнамда жүргөндө ага Карелбирс деген ат коюшкан. Мындай атка жөнөкөй адам татыктуу боло бербейт. Атылуучу куралдардын кайсы гана түрү болбосун эң таамай атат. 3-4 мыкты даярдыгы бар каарлуу жоокерлерге да кармаша кетсе алдырбайт. Чыгыш күрөшү, карате, ушуу өңдүү толгон ыкмаларда машыккан. Бычакты ыргытып да, кол менен да саюунун чебери. Вьетнамда жүргөндө партизандык согуштун ыкмаларын эң жакшы өздөштүргөн. Үн чыгарбай атылуучу куралдардан өзү атылчу жебе сыяктууларды колдонгонду билет. Кыскасын айтканда, киши өлтүрүүнүн жолдорун аябай өздөштүргөн. Ошондуктан ар бириңерге эскертерим өзгөчө сак болгула. Эгер беттешип калсак, өлтүрө атканга аракет кылгыла. Анын тирүү же өлүүсүнүн айырмасы жок. Ансыз да атууга кесилген адам. Эгер биз аны өлтүрө албасак, ал бизди өлтүрөт. Жер шартын жакшы билет. Атта эң мыкты жүрөт. Дагы кайталайын. Өтө коркунучтуу кылмышкер менен беттешкени баратканыбызды 1 секундта эсиңерден чыгарбагыла. Менин айтайын дегеним ушул. Кимдин кандай суроосу бар? Милициялар дымырай түштү. Кандай суроо болмок эле? Ал снайпер болсо, бизде да снайпер бар. Беттешсек көрөбүз да, деп орус лейтенант жапжаңы снайпер мынтыгынын кундагын чапкылап, бажырая күлүп койду. Капитан кайра сөзүн улады. Ашуудан ашып баратканда, татаал жолдоруна келгенде атты жетелеп өтүүгө туура келет. Ошондо ортолорубуз 5-6 метрден ашыгыраак алыс болсун. Эгер качкын ашуудан кол салса, аттар үркүп, бири-бирине урунуп, баарыбызды кулатпагыдай болсун. Эгер атты атып салса, жолду бөгөтпөй төмөн кулатып жибергиле. Ок чыкса, өзүңөрдү кармап, өңү тиздеп, каршы ок чыгаргыла. Менин командамды дайым уккула. Эгер мен бир нерсе болсом, жолдош ага лейтенант, сиз отрядка команда берүүнү өзүңүзгө аласыз. Эң башкысы, күтүүсүз кол салса, туш келди качпагыла. Качкан жоону катын алат дейт. Качсак, бир-бирден терип салат. Кана эмесе, аттангыла, деди да өзү да атты шайдоот минди. Атчандар улам өр таянган сайын жол татаалдай берди. Ашуунун белине жакындаганда мурда тоодо жүрбөгөн милициялар ээрдин кашын бекем кармап,
Аттар секиртмелерден секирген сайын көздөрүн жумуп жиберип жатышты. Бири-бирине сүйлөгөн эч ким жок, баары үнсүз. Төмөндө таштан ташка урулуп, күркүрөгөн албут тоо суусу. Тикеден куюлуп, ак көбүк чачы ылдамак аккандыктан ак суу аталган. Астындагы капитан Бекбоев эми Кудайдын салганын көрөм да деп түктүйүп келатат. Белге жете бергенде төбөдөн салаңдаган асканын түбүнөн өткөн жер бар эле. Так ошол жерде салаңдаган аркандын башында кызыл чүпүрөк байланып туруптур. Артындагыларга токтогула деген белги берип, өзү да атынын башын тартып, арканды карап калды. Кара асканын артынан арта салынган аркандын сыры табышмак. Атынан түшүп жетелей арканга жакындады. Арттагылар да аттарынан түшүп, куралдарын октоп даярданып калышты. Аркандын учундагы кызыл чүпүрөк эмне белги? Кан ушул жерден төгүлөт дегениби? Же мындан ары өтпөйсүңөр дегениби? Балким арканга жарылчу бир нерсе байлап, жолду бөгөп салайын дегениби? Жок, бул жерден жолду жардырбайт. Жардырса малчылар жолсуз калат. Эгер алар менен өчөгүшүп кетсе жакшы болбосун, качкын да билет деген миң сан ой келди. Чүпүрөккө бир нерсе оролуп байланыптыр. Колу менен кармалап көрүп, чечип алды да оромолду жазса кагазга жазылган кат бар экен. Жаныбыз аман калсын десеңер, кайра артка кеткиле. Мени кармаш силердин колуңардан келбейт. Мен өмүрдү кечип койгон адаммын. Силерге жашоо керек. Биринчи кезекте араңардагы орустарды кетиргиле. Жакшы сөз менен айтып, түшүндүрүп кетиргиле. Болбойт экен, өз убалдары өзүнө. Ушул аркандан өткөндөн кийин жандары учуп кетти деп эсептей беришсин. Кайра артка тирүү кетпейт. Баарыңар окугула. Менин башка сөзүм жок. Тилде албасаңар калган сөздү ок менен сүйлөшөбүз. Зарлык, Карелбис деп жазыптыр. Катты толук окуп чыккандан кийин кичинеге ойлонуп туруп калды. Анан ар бир кыймылынан көз албай турган арттагылардын ичинен облустан келген ага лейтенант чыдабай кетти көрүнөт. Эмне болгон кат экен деп кыйкырып жиберди. Капитан атын ордуна калтырып, өзү үнсүз артка басты да артта келаткандардын баарына бир сыйра окутуп чыкты. Катты окуп чыккандан кийин баары дым чыгарбай тунжурай түшүштү. Кана, кандай кылабыз? Ким эмне айткысы келет? Деди капитан үнүн көтөрө чыгарып. Кат жазыптыр деп коркуп, баарыбыз артка кетмек белек, деди ага лейтенант күпүлдөй. Тиги орус жолдошторду кантсек? Аны өздөрүнөн сурайлы, деди да орусчалай тигилерге кайрылып, жазылган каттын маанисин түшүндүрүп чыгып, балким силер артка кете бересиңер, биз өзүбүз эле баралы, десе, койсоңорчу, бизди тамаша кылбагыла, биринчи беттеш эле анан көрөбүз, деп экөөнүн атынан Сергей дегени жооп берип болбой коюшту. Болуптур, анда кеттик, деди да капитан кайра атын калтырган жерге келип, аскадан салаңдаган арканды тарткылап көрсө бек өңдөнөт. Катуураак тартайын десе мынтык тарс, деди да аркан аскага арта салынган жеринен кыйылып, өйдө карап алып, тарткылап жаткан капитандын үстүнө түшүп, жылаандай оролуп калды. Ок аскага тийип катуу жаңырганда чоочу бүрккөн капитандын аты жолдон тайып төмөндү көздөй чыңырып кишенеген бойдон учуп жөнөдү да ак көбүк дайрага түшүп дайынсыз болду. Аттарына жаңы эле минели деп жаткан милициялар кайра түшө калышып, өңүт тапканы өңүткө, өңүт таппаганы атынын бооруна жабыша калышты. Октун кайдан чыкканын да биле алышпады. Эси ой түшкөн капитан бат өзүнө келип, кейпи ок капчыгайдын маңдайкы бетинен атылды деп ойлой, автоматын маңдайкы бетти көздөй сунуп туруп, басып калды эле. Эмне кылаар айласын таппай турган милициялар баары жапырт маңдайкы бетти карай атканда капчыгай ичи согуш болуп жаткансып, алай дүлөй түшүп, аттар чыңырып кишенип, үркөнчөөк дагы эки ат төмөн учту. Биринчи болуп ок атканды токтоткон капитан деги каякта атып жатабыз дегенсип жолдошторун караса, алар да бир нерсе көрүп аттыңбы же бизче болжолдо урдуңбу дешкенсип капитанды карашат. Астыга эртерээк жаман жолдон чыгып кетели деп кыйкырды да капитан белди көздөй жүгүрдү. Аркасынан аттарын жетелеген калган милициялар чуркашты. Сергей атын жетелей жанагы аркан илинген туштан 3-4 кадам өтө бергенде тарс деп дагы мынтык атылды. Милиция кичине талтаңдай чайпала түшүп барып, аскага чабыла чалкасынан кулады. Оң көзүнүн орду оңрая түшүптүр.
Аты үркүп артка бурулам деп капитандын аты учкандай учуп кургуйга куюла дайынсыз болду. Астыга жулунуп чуркап бараткан милициялар кайра жашынганы ташка, таш таппаганы атына жашынды. Бул жолу мылтык тескей беттеги арчанын арасынан атылып жатат деп болжошту да бет келди окту мөндүрдөй төгүп киришти. Атын жетелей ага далдоолоно Сергейге жеткен ага лейтенант бакырып жиберди. Сергейди жайлаптыр. Мен азыр ага көрсөтөм. Жинди болгон немече атынын далдасынан чуркап чыкты да: "Кайдасың? Эй, качкын, чыгып бери!" Автоматтан окту оң тетири мынтыгын чыккан бетти каратып төгүп кирди. Аңгыча автомат кармаган оң колу кароосунан шалак деп артка чабыла түштү. Колунан автомат ыргып кетти. Эсине келе "Апа!" деп кароосу мыжыганда сол шыйрагы быркырап көмкөрөсүнөн кулады. Жанагы жинденгени кагыла түштү. Жан сого!" деп киркирей жанталаша жүрмөлөй таш аркасына жашынганча шашты. Кичине кыймылдаса кулачуудай болуп турган дагы эки ат ок тийип торок жыгылып төмөн учту. Чоң кара таштын кычыгына жашынган капитан эмне деп команда берерин да билбей калды. Мынтык үнүнөн аскылар жаңырып, качкын кайсыл жерден ок атып жатат биле алышпады. Далдоодон чыкканга даабай капитан фуражкасын чечип туруп, автоматынын учуна сайып көтөрдү эле тарс! Мынтык атылып фуражка ыргып кетти. Ок туура кокардага тийиптир. Муундары калчылдаган капитан ордунан жылгандан коркуп бүрүшө түштү. Адамдар түгүл аттар коркуп, айбан да болсо төмөн учкан аттарды көргөндө калчылдап, мурдакыдай туйлабай жоошуп калышты. Капитандын фуражкасы учканда октун кайдан чыкканын байкап калган сержант милиция автоматын мерчендеп ок чыгарам дегенде оң ийини быркырап кетти. "Апа!" деп бакыра таш аркасына жашынды. Бутунан да, колунан да оор жаракат алган ага лейтенант "Жардам бергиле! Жардам!" деп кыйкырса да эч ким жардамдашып, жаратын таңууга чыга албады. Ага жакын эле жерде жаткан милиционер атка далдаланып, жардамдашайын деп жөнөп калса эле ок тизесин талкалап кеткенде жеди!" деп өгүздөй өкүрөкулап түштү. Милициялар ок чыгарганын токтотуп, айлана тынчый түштү. Капитан коңулга тыгылган жеринде жатып, канча милиция тирүү калып, канчасы өлдү болду экен деп ойлоп, кандай команда берерин билбей, башы катып чебелектеп жатты. Сол колу менен чөнтөгүнөн ак жүзү арчысын алып чыгып, мынтыгынын башына байлаган ага лейтенант мынтыкты көтөрүп булгаалай: "Зарлык! Биз жеңилдик! Бизди аман кой бер! Жарадарларыбыз кансырап өлбөйлү! Жан сого!" деп кыйкырып киргенде, "Бул эмне кылып жатат?" деп чоочуп кеткен капитан кайра ага лейтенанттын оюн туура көрдү. Ага лейтенант бир топко ак желегин булгаалап турду да, анан мынтыгына сүйөнүп, соо бутуна таканчыктай ордунан туруп ачыкка чыкты. Дымырай демдерин ичине алган милициялар эми атат деп күттү эле ок чыкпады. Капитан артка тоголонуп жаткан фуражкасын мынтыктын учу менен илип, өзүнө тартып алып, таштын далдоосунан чыгарып көтөрдү эле эч ким атпады. Кейпи зарлык булардын жеңилдик дегенин түшүнсө керек. Ошентсе да саксына алгач колдорун көтөрүп чыгарып көрдү да, анан барып ордунан турду. Милициялар мунун командасын күтүп турганын түшүнгөн капитан: "Баарыңар жашынган жериңерден чыккыла. Тез жарадарларга жардам көргөзгүлө. Колдо калган аттарга жарадарлар менен өлгөндөрдү жүктөгүлө. Кайра артка кетебиз" деп кыйкырып, өзү эптеп тиштенип, мынтыгына сүйөнүп турган ага лейтенантка барып, түзөң жерге сүйөп келип жаткызып, жаратын таңууга даярдап кирди. Беркилерди эч ким атпаганына көздөрү жеткенден кийин калган милициялар жашынган жерлеринен чыгып, жарадарларга үнсүз жардамдашып киришти. Таштын кычыгына кыпчылган эки орус милиция гана чыкпады. Эч кимиси ага унчукпады. Жөнөрдө гана капитан өзү барып: "Сага тийбейт, кетип жатабыз" дегенде алактап араң ордунан турду. 3 жарадарды баарылап бат эле таңып жиберишти да, үчөөнү 3 атка мингизди. Сергейдин өлүгүн өзүнчө бир атка жүктөштү. Мына, эми кайра артка жөнөйбүз дегенде, жакынкы эле беттеги арчалардын арасынан үн чыкты: "Снайпер мынтыгыңарды октор менен калтыргыла. Калган куралыңарды алып кете бергиле.
деген. Алактап корккон немелер снайпер мынтыктарды ачык турган жердеги ташка жөлөдү да болгон окторун да ошол жерге алып барып коюшуп, эми кете берсек болобу дешкенсип капитанды карашканда капитан кеттик деп команда берди да өзү жол баштап жөнөдү. Зарлык аларды узатып карап отурду. Таштын коңулунда жаткан чанашты сууруп чыкты да четин кайрып туруп кымыздан каңгыча жутту. Көздөрү жылтылдап күйүп, каны дүргүп, баягы Вьетнамда жүргөндөгү кыргын согуштар кайра эсине түшүп, кан ичмеси кармап, өзүнүн өзү араң кармап турду. Эгер ниети бузулса тигил соок алган алтоону минутага жеткирбей 6 жерге жалпыйта атмак. Снайперчилердин атайын мектебинде машыгып жүргөндө мыкты көрсөткүчкө жетиш үчүн 2-3 секундада бутаны кармап атууга көнгөн. Вьетнамдагы согушта болсо душмандардын 3-4 жоокерин 15-20 секундада атып, кайра жашынып калууга үлгүрчү. Снайперлердин дүрбүсүнө илингенди жаза аткан эмес. Тирүү калган 4 атка жарадарлары менен өлгөнүн жүктөп, жөө кайра артка кетип бараткан милициялардын карааны имерилиштен көрүнбөй калганча карап отурду. Милициялардын акыркысы булуңдан кайрылып көрүнбөй калды. Алардан көз албай отурган зарлык эмнегедир оор үшкүрүп жиберди. Мына, ушул үшкүрүктүн артында эмне жатканын өзү да түшүнө албай турду. Милициялар катуу каршылык көрсөтө албай, кайра качканына жеңилденип үшкүргөн жок. Алардын каршылык көрсөтө албасын астын ала билген. Тескерисинче кайра ошолордун кетип калганына, ээн тоолордо кайберенче жалгыз калганына үшкүрдү окшойт. Жан дүйнөсү каңгырап, ээнсирей түшкөнүнө үшкүрдү окшойт. Тоонун сырын толук түшүнө албаган милициялар зарлыктын кайсыл жерде отуруп мынтык атып жатканын да билбей, туш келде автоматтан ок жаадырып, баштары айланган боюнча кайра качышты. Кичинесинен тоодо өскөн зарлык атайлап бет маңдайдагы асканын тушундагы бадалга жашынып отурган. Себеби мынтык аткан сайын маңдайкы аска тарс деп жаңырып, ошол аскалардын арасынан атып жаткандай туюла берерин билген. Анан калса асканы шилисине өскөн арчалар шектүү көрүнүп, зарлык мына ошол арчалардын арасынан жашынып жаткандай туюлмак. Баары астын ала пландагыдай болду. Милициялар арчалардын арасын ок менен тытышты. Бири да зарлык жашынып отурган бадал жакты каратып мынтык сунбады. Милициялар ташка жашынса да, атына жашынса да бадырайып, алаканга салгандай көрүнүп турду. Каны нечен бузулуп, бүйрү кызыган менен баарын кырып таштабады, өзүн кармады. Эрдемсингендерин гана атты. Ошондо да жарадар кылып, жанын аман койду. Астын ала эскерткенин укпагандыгы үчүн бирин катуу жазалады. Анан калса снайпер көтөрүп алганына кыжыры келди. Чыныгы снайперчилер эч убакта мындай топко кошулмак эмес, өзүнчө жалгыз келмек. Жок эле дегенде биринчи эле мынтык үнү чыкканда зарлык кайсыл жерде отурганын билип коймокта, кайрып жооп берүүгө жарамак. Анткени снайперчилердин өзгөчө мектебинде окугандар үндүн жаңыруу, алдамчылыгын да окуп машыгышат. Чыныгы снайперчилердин көзү канчалык курч болсо, кулагы да ошончо угарман, сезгич келет. Бутаны таамай атса эле снайпермин деш чоң жаңылыштык. Жолдун ыңгайына карап кыйгач баскан зарлык милициялар таштап кеткен куралдарга түшүп келди да бир сыйра шашпай карап, текшерип көрүп баары жайында экенине көңүлү тойо, ийниндеги баштыгына окторду салып, мынтыктарды кабаттап асынып кайра тоого чыгып кетти. Балки милициялар мынтыктардын затворун чыгарып кетеби деп ойлогон. Жок, ага акылдары жетпептир. Жандары аман калганына кубанышкан экен.
2 күндөн бери майда ак жаан тынымсыз шыбыргактатып жаап жатат. Милициялар менен Капчыгайдагы кагылышуудан бери 3 күн өттү. Бул арада жакадан жайлоого эч ким каттаган жок. Жылкычы Карамурут Элубай гана жаккага колхозго барып келди. Айыл чуу дейт. Элубайды согуштан келген баатырдай тосуп алышыптыр. Жоолуккан киши эле зарлык силерге тийген жокпу? Тынчыңарды алган жокпу? деп сурашат дейт. Зарлыкты көрө да элекпиз. Бир жолу жоолугуп мен силерге тийбейм, силер мага тийбегиле деген. Ошол бойдон кайда жүргөнүн да билбейбиз. Тоо койну кенен кайсыл коктусунда жүргөнүн кайдан билебиз деп коюптур. Колхоздун чоңдору болсо зарлыкка тамак аштан жардам бербегиле. Эгер жардам бергениңер билинсе, кылмышкерди жашырган, жардамдашкан киши катары жазаланасыңар деп коркутуптур. Элубай түндө келип бир топко ушуларды кобурап отуруп кетти. Баягы снайпер 2 мынтыктын бирин Элубайга, бирин топосчу Нарымбекке октору менен тартуу кылып берген. Өмүрү мындай мынтыктуу болом деп ойлобогон Нарымбектин кубанганын айтпа. Бүгүн эртең менен ошол мынтык менен 2 улар аткан экен. Бирин атайын алып келиптир, экөөнү тең башкатыптыр. Минтип отурсаң сен жайлоодон кайбирен калтырбайсың го деп тамашаласа. О, байке, тоо биздики экенин биз да билебиз. Ченеп анда-санда атмай. Кудай жанагы сырттан келгендерден сактасын. Аларың айоо дегенди билбейт. Бир жолу райком баш болгон топ, военкомат, начальник милиция болуп, автоматтар менен келишти да камоого алып, 30 кийикти арык семиз, бооз кызыр, улактуу деп кырып салышты. Ичинен 10 чактысын араң аскадан түшүрүп алып кетишти. Калганы жору кузгунга жем болду. Биздин ичибиздин күйгөнүн айтпа. 2 жылдай ошондо мустөргө кийик келбеди. Ушу кантип болсун деп ар нерсени божурап отуруп кетти. Арчанын чогуна улардын этин кактап пышырып отуруп, улам тээ төмөндөгү Капчыгайдын жолун карап коет. Үңкүр ичи от табынан жылуу. Артта жанаша өскөн 2 чоң арчанын жанында көк чаар ат оттоп жүрөт. Тырс-тырс жарылып күйгөн оттун дабышы болбосо, айлананы ээлеген мемиреген тынчтык. Зарлык бул жайлоого жөн келген эмес. Бул сырды бир өзү, анан жылкычы Элубай гана билет. Экөө тең жан адамга ооз чыгарбоого убадалашкан. Элубай экөө тээ бала кездеринде шаардагы интернатта чогуу окушкан классташтар. Ал интернатта республиканын туш тарабынан келген малчынын турмуш шарттары начар үй бүлөдөгү колхозчулардын балдары окушту. Кийин окууну бүткөндө ар кимиси өз районуна кетип, көбү менен байланыштар үзүлгөн. Элубай экөөнүн мамилеси болсо башта окуп жүргөндө эле дурус, дос болушчу. Ошол боюнча кайда болсо кабардар болуп жүрүштү. Элубай интернатты бүткөндөн кийин өз колхозуна кетип мал баккан көттү. Башына иш түшкөндө Элубайды биринчи эстеп, жок дегенде жайымды толук угуп, жардам кылбаса да жакшы сөзүн айтаар деп ишенгенинин бир себеби. Учурунда Элубайдын башына иш түшкөндө жардам кылган жайы бар. Анда Вьетнамдан жаңы келген. Толук өзүнө келе албай, кичине аба ырайы өзгөрсө эле башындагы жарааты жанды жеп ооруп, кыйналып жүргөн кези. Өмүр бою ушинтип өтөм го деп толук айыгаарына да ишенчү эмес. Бир күнү Элубай келиптир. Бир чанач кымыз, бир козунун этин артынып. Алымды сураар досум бар экен деп жетин албай отурду. Экөө аркы беркини сүйлөшүп отуруп, Элубай өз башындагы түйшүгүн айтып берди. Көрсө, тууган туушкандарын кыдырып жүрүптүр, жардам сурап. Колхоздун жылкысынын чоң кичинеси болуп 20 баш жетпей растрата болуптур. Ишенген туугандарына барса, бири да кошумча бере турган түрлөрү жок дейт. Кейпи кесилип кетет окшойм. Башка түшкөндү көрөбүз да. Карышкыр жегени, уур алганы болуп отуруп, 5 жылда эле 20 башка чыгып кетиптир. Кантсе да мурда мал бакпагандык, жаштык кылып койдум деп маанайы чөгүп отурду. Өз башында мүшкүл турганына карабай алын сурап келген досуна ичинен ыраазы болуп отурган Зарлык. 15 000 сом акча болсо жетеби? Деди. Элубайды тике карап. Анда Союздун убагы, СССРдин рубли күчүндө. Жетмек түгүл ашпайбы? Деп койду Элубай. Зарлыктын сөзүнө көп деле маани бербей. Бир жылкынын орточо баасы 500-600 сомдон. Мага эмне, арык торук, чоң кичине кылып башын койсом болду да. Бирок андай акча кайда? Мен берейин. Зарлыкты бир топко тиктеп калды да, койсоңчу тамашаңды. Сенде кайдагы акча? Жүрү. Азыр
Сактык банкына барабыз. Ошол жерден алып берем. Зарылык кийине баштады. Тамашалаган жоксуңбу? Эмнеге тамашалайм? Мына ишенбесең. Сактык китепчесин тигинин астына ыргытып койду. Элубай китепчени ачып карап көрүп, өңү бозоро түштү. Атүгүл колдору калчылдай түштү. Зарылыкты кичинеге жалдырай тиктей туруп, Заке, өзүңө керек го? Минтип, анын үстүнө оорулууда болуп калыпсың. Мага калган да жетет. Алдагы жерде 17 000 бар. Өлсөм 2 000 мени көмгөнгө жетет да. Койсоңчу жаман сөзүңдү, деп ордунан туруп, Зарылыктын артынан ээрчигенге аргасыз болду. Ошондогу Зарылыктын жардамы менен Элубай Растратадан эле кутулбастан мал жан куруп, колхоздогу байлардын катарына кошулуп кеткен. Зарылык Вьетнамга кетип жаткандагы келишим боюнча бул жактан айлык чектелип, орточо айлык толук сакталып турмак. Ага кошумча тиги жакта жүргөндүгү үчүн кошумча айлык, командировка акча, сыйлык болуп ошончо чогулган эле. Жаны ооруп жүргөн неме акчага да маани берген эмес. Анда кайра досуна жардам бергенине кубанган. Жайлоого келгенде акмалап жүрүп Элубайга жайыттан жолукту. Өз көргөн көзүнө ишенбеген Элубай кыйкырып жиберди. Экөө кучакташып калышты. Жай отуруп Элубайга болгонун болгондой айтып берди. Кылмышкерди жашырган деп сага зыяным тийбесин. Үйүңө барбай эле коеюн. Экөөбүздүн эски тааныш экенибизди да эч кимге айтпа. Жардамың ушул болсун. Менин малчыларга зыяным жок. Алар да менин тынчымды албасын. Ортобуздагы мамилебизди түзүп бер. Мен малчылардын чычка кулагына да тийбейм. Ушуну түшүндүр, деп өтүндү. Ары кетип, бери кетип жатып Элубай, Зарылыкты үйүңө барбайм, таанышы эмесмин деген акылына көндү. Ошондо да түн киргенде келип конок болуп кет деп, акидей асылып болбоду. Ошондон бери күнара кымызын, эт ашын таштап келип турат. Жайлоодогу малчылардын эркектерин чогултуп келип, Зарылык менен жолугуштуруп, бетме-бет сүйлөштүрүп, бири-биринин ишине кийлигишпөөгө убадалаштырган да ушул Элубай. Алгач Зарылык келиптир деп сестенип боюн ала качкан малчылар аз эле күндө ага жакын болуп, боор тартып кетишти. Ал түгүл бир чабандын тушоо кесүү тоюна чакырышып, Зарылыктын өнөрлөрүн көрүштү. Ат үстүндө ойноп, чаапар атып бычак сайып, бута кылып ширеңкенин баштарын терип атып, Азоо деген атка чалмыргытып байлап берип, түрлүү өнөр көрсөтүп бергенден кийин Зарылыктын баркы малчылардын арасында дүңгүрөдү. Малчылар үчүн мыкты чабандес, мерген, чалмачы, шамдагай жигиттер илгертен ооздон түшкүс сөз болоор салты бар. Жумалап жааган жамгыр басылып, коктуголоттордо уюлгуп чөгүп жаткан туман тарап, күн чайыттай ачылып кеткендин эртеси жайлоодогу малчылар конгон конуштун жанына жашыл түстөгү ала-була болуп боелгон вертолет келип конду да, ичинен аскер формасындагы 6 жоокер 3 ити менен түштү. Аларга кошулуп 4 гражданча кийинген адам да келиптир. Экөө медик, бирөө райкомдун өкүл, бирөө колхоздун башкармасы экен. Малчыларды чакырып бир сыйра чогулуш өткөрүштү. Сурагандары эле Зарылык. Зарылык акыркы жумада Элубай, Нарымбек үчөө акылдашып бир да малчынын көзүнө көрүнгөн эмес. Көк чаар атын Элубайдын жылкысына ошол калыбында кошсо билинип калат деп кара боек менен боеп туруп кошуп жиберген. Ошентип жайлоодо Зарылык жөнүндө кеп да сээлдеп, атүгүл жер которуп кетсе керек, көрүнбөй калды деген сөздөр жүрүп кеткен. Себеби Зарылык эми милициялар келбешин билген. Ити менен жоокерлерди алып келип, вертолет менен түшүрөт да, жерди ит ээрчиткен жоокерлер үстүндө вертолет болот. Эр болсоң буйтап көр. Вертолет жакында уча албай турган калың асканын арасына жашынбасаң, жаның аман калбайт. Мындайда бийик аска зоону аралап жөө жашынган амалга өтүш керек. Эгер атын тигилер көрүп калса атып ташташат. Анын үстүнө бул жолу сөзсүз чыныгы профессионал бир снайпер да ала келишет деп болжогон. Ойлогондой болду. Алыстан дүрбүс алып отуруп, вертолеттон 6 эле жоокер түшкөндө бир чети таңдана, бир чети булар менин ким экенимди алигиче биле элекпи деп кыжырлана түшкөн.
Баары атайын бөлүктө кызмат өтөгөн жоокерлер экенин да бир эле карап билди. Мынтыгын ала койду да, мынтыктын дүрбүсүн чыгарып ичинен кимиси снайпер болду экен деп аяр карай баштады. Эң артында куралсыз түшкөн кичине бойлуу, сары, тармал чачтуу жоокерге келгенде селттей түштү. Кадала көпкө карап турду да дааны тааныды. Кобра. Экөөбүздү тагдыр эми тоодон жоолуктурдубу деп күбүрөнүп да жиберди. Кобра профессионал снайпер. Вьетнамда экөө чогуу кызмат өтөгөн. Мыкаачылыгы жагынан Кобрадан ашкан адамды өмүрүндө жоолуктура элек. Адам ал үчүн чымын. Кобранын адаты дайыма эки көзүнүн ортосуна чекек атат. Окторунун баарына К деген тамга салып коет. Өзүнүн Кобра деген аты үчүн сыймыктанат. Вьетнамда жүргөндө өзгөчө бөлүктүн жоокерлери менен таанышып калганда дайыма Кобра деп таанышканды жактырчу. Мынтыкты зарлыктан ашып атпаса кем атпайт. Ал эми куулугун айтпа. Амал айла ойлоп табуудан астына киши салбайт. Айлакерлиги Вьетнамда жүргөндө нечен жолу жанын сактап калган. Кемчиликтери мактанганды жакшы көрөт. Кийинки жылдары атайын бөлүктүн жоокерлерин машыктыруучу болуп иштейт деп уккан. Анан акчаны сүйөт. Вьетнамда жүрүп да тымызын акчага иштей берчү. Жыйнаган акчасын аялга чачат. Эгер боюм кодо болбогондо дүйнөдөгү бүт сулуу меники болмок деп күлчү. Ичип алганда Вьетнамдан өңү түзүгүрөөк кыз калтырган жокмун деп тамактанчу. Кобра менен кара элбирстин жылдыздары каршы болуп, бири-бирине тиштенип өчөшкөнү да Вьетнамда жүргөндө аялга байланышкан. Тар жолдон жоолугушсак бири-бирибизге таарынышпайлы, тагдырыбызды ок чечсин деп кол алышкан жагдайлары бар. Мына эми Кобраны карап отуруп, анан ылайыгы келгенде эзелки кегин алыш үчүн атайын сурап келгенин сезди. Астында айыгышкан кармаш турганын туюп, боюн бир жийирип алды да: качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт. Кобра, кимибиздин маңдайыбызга эмне жазганын бир Кудай билет. Тар жолдо тагдырды ок чечсин деп уадалаштык эле. Окко сыйыналы деп күбүрөнүп жиберди. Зарлык көрүнбөй калды. Башка жака жер которуп кетсе керек деген дукканда райкомдон келген өкүл менен колхоздун башкармасы кубанган менен Кобра кабагын чытып, кичине унчукпай турду да: "Жок, биз аныгына көзүбүз жетмейин бул жерден кетпейбиз. Мен бир сыйра тоолорду аралап, вертолет менен учуп келишим керек. Малчылардан бирөө кошулса жакшы болот эле. Коктуларды көрсөткөнгө. Ким бара алат?" деп малчылар жакка кайрылды. "Мен барайын", деди топосчу Нарымбек. Нарымбекти кичинеге тиктеп турду да: "Жок, сен эмес. Сен барасың. Орусча түшүнөсүңбү?" деди сөймөйү менен жаңсай көрсөтүп. Аскерге кызмат өтөп, ушул жазда жаңы эле келген чабандын чырымтал мурут Токтор аттуу баласына. "Түшүнөм", деди Токтор аз-маз тартынчыктай. Барат. Аскерден жаңы эле келген жигит. Орусча түшүнөт, өзү да азаматтардан", деп коштоп кетти колхоздогу башкармасы. "Кеттик", деди да Кобра вертолетту көздөй басты. "Түштөнүп алып учпайсыздарбы?" деди башкарма. "Биз учуп барат түштөнө беребиз. Силер болсо түштөнгөндөн кийин ылайыктуу жер таап, чатыр тиккиле", деп жоокерлердин арасындагы лейтенантка кайрылды. "Сиз болсо жоокерлерге 5 мыкты ат дайындап бериңиз", деди башкармага. Башкарма: Жарайт. Аттар табылат. Кам жебеңиз, Константин Сергеевич", деди эпилдей. Вертолет абага көтөрүлөрү менен Кобра Токторду жанына жакын отургузуп кулагына: "Качкындын жер которуп кеткенине ишенесиңби?" деди. "Билбейм. Малчылар атын көрбөй калдык. Кейпи жер которуп кеткен го деп бир жумадан бери кеп кылып жатышат", деди Токтор. "Атынын түсү кандай эле?" "Көк чаар болчу." Кобра учкучтарга барып бир нерсе айтып кайра келди Токторго. "Эгер чыныңды айтып, зарылыкты кайсыл жерде жүргөнүн көрсөтсөң, мына могул бычакты сага тартып алам. Көрдүңбү?" деди да жанынан алып чыгып кичинекей кнопкасын басып койсо, шарак деп ачылып кетчү узундугу кере карыш келген келишкен бычакты көрсөттү. Токтордун көздөрү бычакты көргөндө жайнай түштү. Кнопкасын басса ачылган бычактар болот деп укчу, бирок көргөн эмес. "Чын айтам, зарылыктын кайда жүргөнүн билбейм. Билсем айтат болчумун",
деди бычактан көзүн албай. Ме, кармап көр. Абайла, колуңду кесип алба, деп Кобра бычакты Токторго сунду. Токтор бычакты алып, кнопкасын басып, шарак дедир ачып, кайра жаап көрүп, мизин кармалап, лезвиядай курчтугуна таң калып, чындап кызыгып жатты. Кобра Токторду астыртан тешетиктей, бул азиаттарга ишенип болбойт. Тили бирди сүйлөсө, оюнда башка турат, деп ойлоп койду да, дүрбүсүн алып, түзөңдө жайылып жүргөн жылкыларды карай баштады. Тигил жылкылардын арасында зарлыктын аты көрүнбөйбү? Карачы, деп дүрбүнү Токторго сунду. Токтор дүрбүнү алып, бир сейре карап чыкты да, жок, көрүнбөйт, деп баш чайкады. Бул жайлоодо жайылган малчылардын кимисинде кандай жылкы бар, айырып билесиңби? Жок, колхоздун жылкысында эле эркек ургаачысы болуп 300гө жакын жылкы бар. Ар бир чабан топосчуда 3-4төн ат. Байлап ичкен 5-6дан кеп эмес бээ болот. Баарын айыра билүүгө колхоздун жылкычысы Элубай байке эле жарабаса, башка эч ким жарабайт, деди жылмая. Кобра кичине ойлонуп отурду да, жылкылардын арасында башка зарлыктыкындай көкчар ат бар беле? Жок, зарлыктыкындай келишкен көкчар ат жайлоодо бир да кишиникинде жок. Токтор ишенимдүү айтты. Вертолет улам бир коктудагы жылкылар жүргөн жайыттарды кыдырып учуп, үйүр-үйүр жайылган жылкыларды көргөндө жакындап үстүнөн айланып өтүп жатты. Кобра өзү да жылкылардын арасынан көкчар атты аябай издеди. Токтордон да улам сурап коет. Эгер мурда сен көрбөгөн чоочун ат көрсөң, айт, деп эскертти. Токтор Элубай баккан аттары жайылган жайыттагы жылкыларды карап атып, арасында жүргөн чылгый кара, келишкен атты көрдү да, мурда мындай атты көрбөгөнүн эстеди. Тетиги каратты мурда көрбөптүрмүн, деп айтып жибере сактап барып кайра ичинен Элубай байкеден сурайынчы, жакында жакага түшүп барып келдим деп жатты эле, балким ошондо жакадан ала келгендир, деп ойлоп унчукпай калды. Вертолет күн батып, айлана күүгүмдөгөнгө чейин бирде кокту колотту аралап, бирде бийиктеп кырлар менен учуп, бирде өтө бийикке чокулардын деңгээлине көтөрүлүп учуп жүрдү. Кобра колундагы картаны жайып алып, улам бир жери кызыл менен чийип, белгилеп, бир нерселерди блокнотуна жазат. Айланага көгүм киргенде, келип эртең мененки конгон жерине кайра конуп, Токторду таштап, өзү болсо жоокерлердин командири лейтенант менен сүйлөштү да кайра учуп кетти. Вертолет кайда учуп кетти? Деген райкомдун өкүлүнүн суроосуна лейтенант: Ал мага кайда барарын айткан жок. Болгону менин эмне кылышым керектигин гана айтты. Дегенде, биз эмне кылышыбыз керек? Десе, ийинин куушуруп коюп, жоокерлер секиге өзүнчө тиккен чатырды көздөй басып кетти. Кобра болсо лейтенантка жакыныраак жердеги аскердик бөлүктүн бирине барып, конуп келерин, антпесе түн ичинде вертолет менен жайлоодо калуу коркунучтуу болорун. Эгер качкын жакын арада болсо, түн ичинде келип вертолетту оп-оңой гана иштен чыгарып, жардырып таштарын айтып, муну эч кимге айтпа деп эскерткен. Өздөрүнө болсо кароол коюп түнү сак болуусун айткан. Эл орунга отурганда Элубай менен Нарымбек келди да, Токторду кепке тартып, вертолет менен кайдуштуңар? Тигил кодо сары орус эмнени карап жүрдү, деп сурап киришти. Токтор болгонун болгондой айтып берди. Эгер зарлык жашынган жерди көрсөтсө, бычак берем деп убада кылгандан бери айтты да, бычагы чынында сонун экен, бирок зарлыкты баары бир билген күнүмдө да сатмак эмесмин. Бир бычак менен мени алдайм деп ойлойт жүнбаш, деп кыжынып койду. Элубай байке, сиздин аттардын арасында келишкен бир чоочун карат жүрөт. Өзүңүз коштуңуз беле? Элубайды астыртан тиктеп калды. Өзүм кошпогондо ким кошмок эле? Өгүнү жакадан алып келгем, бир туугандардыкы. Жайын жесин деп берип жиберишти. Эмне болду? Деп эч бейкапар жооп бере, кайра Токторго карады. Мен мурда көрбөгөнүмдөн сурадым да. Тиги вертолетту коруска айттыңбы? Чоочун ат экен деп. Жок. Антип айтып эмне кылайын? Туура кылыпсың, Токтор. Ашык сөзүнүн эмне кереги бар? Деп Нарымбек да кепке кошула кетти. Зарлыктын азыр бизге зыяны жок. Эгер биздин аскерлерге
Жардам бергенибиз билинип калса, зыяны да тийип калышы мүмкүн. Булар эртең кете беришет. Биз калабыз. Зарлыкты кармап кетишеби же жокпу али белгисиз. Андан көрө өзүбүздүн жаныбыздын тынчтыгын ойлойлу, деди Элубай. Ооба. Элубай байкем туура айтат. Биз өзүбүзгө сак бололу. Эртең жанагы 5 жоокерге ар бириңер бирден ат алып келгиле, деди. Ат бербей да кое албайбыз да. Менин оюмча кашаң, үркөнчөк, колдон чыкса качкан аттардан берели. Болгон ушул деп коебуз да, деди Нарымбек. Өздөрү деле жыргатып ат мине албайт болушу керек. Баары орустар экен, деди Токтор. Орустун да атка мингени болот. Эртең көрөбүз да, деп койду Элубай. Үчөө түн ортосу огуча сүйлөшүп отуруп тарашты. Токтордун атасы сөзгө кошулбады. Эшикке төшөк салып жатып алды. Кечке вертолеттун учканын аңдып жаткан Зарлык Кобра эмнени пландап жатканын болжоп билип турду. Түн ортосу ой Элубай келип, Кобранын Токтор менен болгон сөзүн төкпөй чачпай айтып берди. Балким чын эле жер которуп кетесиң, Заке. Кош белди жөө ашсаң, боронду төргө түшөсүң. Андан ары токойлуу жайлоолор толтура. Мен атыңды бул жагы менен жетелеп, кең төргө жеткизем, деди. Зарлык унчукпай отурду да, мен да ушундай ойго келдим эле. Бирок азыр ал оюмдан айнып турам. Жанагы вертолет менен учуп жүргөн кодо орус экөөбүз эски таанышпыз. Беттешкен жерден качышпайлы дегенбиз. Анын аты Кобра. Кобра экөөбүз эсептешип алалы, андан кийин акылыңды ойлонуп көрөйүн, деди түнүрө. Зарлыктын көмбөсүн түшүнгөн Элубай жарык кире электе үйгө жетейин деп кайра кетти. Кобра эртеси эрте учуп келди. Аскерлерге болсо, аттарыңарды даярдап, тоодо жүрүүгө жарайбы, жокпу? Жарабайбы, үркөнчөк, качанак, кашаң эмеспи текшергиле. Жамандарын алмаштыргыла. Тоо кыдырууну эртең баштайбыз. Мен бүгүн да өзүмчө учушум керек, деген буйрук берди да, дагы Токторду чакырып, өзүнө кошуп алып кайра учту. Бул жолу вертолет бийиктеп көтөрүлдү. Токтор, бул жайлоого тигил Капчыгай аркылуу келген жолдон башка да кандай жолдор менен атчандар байланышса болот? Көз ымдап, жанына чакырып алып суроо узатты. Тиги Капчыгайдан башка Коңулаш, Боронду төргө чыга турган Кош бел аттуу ашы бар. Ашы өтө бийик, жолу татаал. Жайдын толуп турган ушундай мезгилинде мергенчилер ары бери ашат. Кийинки жылдарда топос уурдаган уурларда топос айдап өтөт экен деп угуп жүрөм. Токтор кыйкырып айтып берди. Ал гана кайсы тарапта? Тетиги ак мөңгүлүү чокунун астындагы кабатынан кайчылаша жаткан кайкы бел. Кобра учкучтар отурган жакка кетти. Вертолет түз Кош белди көздөй бурулуп учуп жөнөдү. Кош белдин үстүнөн улам төмөндөп 3-4 айланып учту да, туура ашуунун белиндеги бир коро кой батчудай болгон түзөнгө конду. Кобра Токторду чакырып эшикке чыкты да, мелтиреп апапак болуп тунуп жаткан мөңгүнүн кырынан көздөрү уяла чөнтөгүнөн кара көз айнегин алып чыгып, тагынып, жанына басып келген Токторго. Кана, каяктан чыгып келип, кайсы жер менен ашып өтөрүн көрсөтчү, деди. Токтор жерди мыкты билгенине эрдемсип, бериле айтып кирди. Тетиги кара боорчуктун асты менен чыгып келет да, туура биз турган жерден өтөт. Башка жол жок. Кобра өзү да айлананы бир сыйра көз жүгүртө карап чыгып, башка жол жогуна көзү жетти. Анан мөңгүнүн үстү менен из карап, ары төмөндөп Токтор айткан кара боорчук жака түшө баштады. Токтор, жакын арада атчан эч ким ашууну ашпаптырбы, сен да карачы, деп кыйкырды ордунда туруп калган Токторго. Экөөлөп 1 саатка чукул из карашкан менен ары бери чубап өткөн кийиктин изинен бөлөк кишинин да, аттын да, топоздун да изин жолуктура алышпады. Боронду төр али малчылар келе элек, ошондуктан эч ким ашууну ашып биз жака түшө элек тура, деди Токтор. Кичине басканга абанын суюгунан энтиге түшкөн Кобра кеттик деп кайра вертолетко отурду. Кобра кайрадан учкучтар отурган жакка кетти. Вертолет боронду төрдүн үстү менен учуп өтүп, бир айланып,
ылдыйкы жайлоодогу малчылар отурган жака бет алды. Дүрбүдөн көзүн албаган кобра боронду төрдүн ичинен мал көрө албады. Аскалардан удургу бүрккөн аркар менен кийиктер гана жүрөт. Вертолет жайылган жылкылардын үстүнө жакын учуп жатты. Арасынан көк чаарат көрүнбөйт. 5-6 үй жанаша конгон түзөнгө келип, вертолет конгондо үйлөрүнөн чыккан малчылар чогула беттеп басышты. Арыта мал жайып жүргөн ат жандары да чапкылай жетип келишти. Элди беттей баскан кобра: "Араңарда орусча түшүнгөндөр барбы?" дегенде. Айта бер. Мыктап түшүнбөсөк да эптеп түшүнөбүз", деди 2-3 эркек бири-бирин коштой. "Зарлык деген качкын жөнүндө уктуңар беле?" "Укканбыз. Уксаңар, зарлык силердин жайлоолорго келдиби? Билгениңер барбы? Балким укканыңар бардыр." "Жок. Ал биздин жайлоолорго келе элек. Тигил ак суу, мустөр жакта деп угабыз. Бул жака оосо эмгиче ушунча малчынын бири болбосо бири көрүп же жоолугуп дайынын билет элек." Орто жашап калган малчы дээрлик орусча ирээттүү сүйлөп жооп берди. "Жылкыдан, минген аттан жоголгондор боло элекпи?" "Жок. Андай мал жоготкондор жөнүндө да уга элекпиз." "Болуптур анда, биз ушуну эле билели дегенбиз", деп кобра кайра бурулуп вертолет жака басканда жанагы малчы: "Ой, токтой тургула, кымыз ичкиле", деди эле кобра. "Бизге болбойт, шашылышпыз", деди да шыпылдай басып келип вертолетко секирип түштү. Вертолет ордунан көтөрүлүп кайра кош бел аркылуу ашып өттү. Бул күнү да кечке коктуларды кыдырып учуп жүрдү. Кобра 2 күн бою бекер учкан жок. Зарлык жашынып жатышы мүмкүн деген калың токойлуу, аска зоолуу жерлерди картадан белгиледи. Төмөндөн ити ээрчиткен аскерлер келгенде кайсыл жерде жашынып жатканы белгилүү болгондо үстүнө вертолет менен кантип кол салуу керектигин пландады. Учкучтарды кайсыл жерден кантип учуп чыгышы керектигин көрсөттү. Болбосо кызуулук менен качкынга жакын барып, өздөрү аскага урунары толук мүмкүн. Мындай опурталдуу окуялар көп болгон. 2 күндөн бери 2 учкучту да сынап көрдү. Экөө тең өз ишинин чыныгы чеберлер экен. Мурда нечен товарлап учушкандары да көрүнүп турат. Качкын каяка качат, муну да пландады. Ал менин келгенимди сөзсүз көрдү деп сезип турду. Өткөндө биринчи учуп келген күнү мен келдим, көрүп ал дегенсип атайлап артында өзүнчө бөлүнүп түшүп, айлананы бурулуп жүзүн көрсөтө караган. Эгер Карелбирс эле болсо, анда дүрбү менен мыкты көрүнгүдөй жерде бизди аңдып жатат деп ойлоп койгон. Бүгүн боронду төрдүн астындагы малчыларга барып сүйлөшкөндөн кийин Карелбирс эч жака кетпей эле ушул жердин бир коңулунда жатпасын, эч нерсе эмес. Кайда жашынсаң да кежигеңден сууруп чыгам деп кыжынып койду. Экөөнү Вьетнамдагы биринин колун бири силке ок тиштеп туруп, тар жолдон жолугушсак таанышпайлы, ок чечсин деген убадаларын эстей ууртунан жылмая. "Вьетнамдан жарадар болуп калып аман кутулуп кеттиң эле, эми колундасың. Эч жака качырбайм сени", деп ойлоду. Жашынып качып жүрүүгө жердин эң мыктысын тандаган экен. Демек, бул жерди мурда эле билген. Экинчиден, сөзсүз малчылардын арасында өзүнүн кишиси бар. Күн ара тамак жеткизип турат болуш керек. Аты жылкылардын арасында эле жайылып жүрөт болуш керек. Түсүн өзгөртүп боеп коюш кантип Карелбирстин оюна келбесин. Малчылардын Карелбирсти жактап, жан тартып турганына караганда аны күнөөсүз жерден кор болуп качып жүргөн киши кылып көрсөтүп, астыртан үгүт жүргүзгөн бирөө болгон. Болбосо малчылар кылмышкер атыккан кишини сиңиришмек эмес. Негизи өзү жергиликтүү эл менен бат тил табышат. Вьетнамда жүргөндө да жергиликтүүлөр менен жакшы болчу. Оор жарадар болгон жеринен жондоруна көтөрүп, өздөрүнүн өлгөнүнө карабай, кайнаган кызыл кыргындан сууруп чыгып, борборго учуруп жиберген да жергиликтүүлөр болгонун уккан. Жер тепкилеп тиштенип калган. Ошондо да жүрөгү сезген эле. Эртедир кечтир баары бир экөө кайра жолугаарын. Мына, кайрадан кезигишти. Мурдагы өзгөчө бөлүктүн жоокери Вьетнам согушунун катышуучусу, снайперчи качыптыр. Милицияларды кырып кое сактаптыр. Чыныгы машыккан снайперчи барбаса болбой турган дегенди укканда, Вьетнамдагы согуштун катышуучуларынын баарынын кличкасы боло турган. Кимиси болду экен дегенде Карелбирс дейт. Дегенде токтоосуз, мен өзүм барам.
Аны жок кылсам мен гана жок кыла алам. Болбосо ал көп чыгымга учуратып коюшу ыктымал, деп өз эрки менен жулунуп чыкты. Жаш жигиттерден деле мыктылар толо, балким ошолордон жиберербиз, деген полктун командиринин сөзүнө макул болбой, Карелбирс керек болсо тоо арасында ротаңды жалгыз өзү талкалап коюшу мүмкүн. Ага көп жоокер жиберип чыгымга барбай эле бир кишини мени жиберишиңер керек, деп атып көндүрдү. Кечке тоо кыдырган вертолет кечинде токторду таштап дагы белгисиз жакка учуп кетти. Жоокерлердин командири лейтенантка эртең саат 6-га даяр болгула, качкынды издөөгө чыгабыз, деп гана койду. Түн ичинде кабар айтып келген Нарымбекке Зарлык экинчи тигилер ары же бери болгуча эч кимиңер мага келбегиле, деп кайра жөнөттү. 2 күн учкан вертолет жөн учпаганын, мерчемдүү жерлерди белгилеп, тактап, карта чийип жүргөнүн билип турду. Кобра оңой жоо эмес. Чабуулду 2 негизде жасаганы турат. Жерде аскерлери тинтип издеп жүрүшөт. Эгер Зарлык ок чыгарса кайсыл жерде жатканын билгизип коет. Анда Кобрага Кудай берди дей бер. Үстүнө вертолет менен айланып учуп, кылт эттирбей атат. Эгер аскерлер ээрчиткен иттер болбогондо үңкүрдүн оозун жымыйта бекитип ичинде жата берсе өмүрү табышмак эмес. Иттен антип жашына албайсың. Астындагы боло турган кармашка Зарлык да өз алдынча даярдана баштады. Эртеси күн чыга электе учуп келген Кобра өзү менен дагы 2 тала келиптир. Ошентип ар бир жоокер бирден ит жетилеп, качкынды издөөгө чыгышты. Атчан аскерлер мерчемдүү делип, Кобранын картасында чийилген жерлерге келгенде аттарынан түшүп, коктунун 2 бетине 3-4 болуп бөлүнүп, жайылып чыгышып, аралыктары 100-150 метрчеликти тинтүү баштады. Кобра бул жерде табышкерлигин көрсөттү. Чыныгы профессионалга айла жок да. Зарлык бирине ок чыгарып, экинчисин аткыча, калганы жашынууга үлгүрүшмөк. Бир гана жаңылышканы тоонун сырын мыкты түшүнө албагандыгы болуп турду. Тигилердин ар бир кыймылынан бери дүрбү менен кырда карап жаткан Зарлык бүгүн чычкандын ийининен, коёндун жатагынан бери тинттиктеген коктуга эртең ооп келип, тигилер кече эле өзү жаткан жерде кантип тинтип жүргөнүн карап жата берерин түшүнбөдү. Учу кыйры жок, түздүктөгү токойду квадратка бөлүп алып, тинткендей коктуну карап чыккысы бар. Андай токойдо үзүм асмандан башка эч нерсе көрүнбөйт. Душман кайсы тарабыңдан келериңди билбейсиң. Этеги ит мурун, чычырканак өңдүү майда бадалдан башталып, улам жогорулаган сайын карагай, арчага айланган чоң коктуну кечке тинтишкен аскерлер кечинде буттарын тарта албай, колдорун көтөрө албай калышты. Тоонун өйдө ылдыйы аз келгенсип, жетелеген иттери коён, суур, кекилик кыргы олушса деле жулуна беришип, ого бетер жандарын жеди. 3-күнү күнү буттары жооруп, тырп этүүгө дармандары калбай калды. Ал түгүл иттери да биринчи күндөгүдөй жетелебей, кое берип жиберишчү болушту. Алар коён кууп, суур кууп, өз билгендерин кылып, чуркап жүрүп суй жыгылышып, семиз немелер аскерлерден бетер баспай калышчу болду. Зарлык болсо түн ичинде тигилер кече тинткен бетке өтүп алат да, дүрбү салып жата берет. Жаткан жери менен изине майда тамеки менен чабандар кой курттаганда чымын комбосун деп сээп жүргөн биттин дарысы деп койчу кадимки гексахлоран дарысын аралаштырып сээп кетет. Бул дары чаңдай майда болуп, чачылганы билинбегени менен ит 1-2 метрдей жыттай электе мурдуна кирип, каңылжарын ачыштырып жибергендиктен иттер жакын жолошпойт. Ошондуктан бир да ит Зарлыктын изин кууп жулунбады. Тескерисинче ал жаткан жерден алыс айланып өтүп жүрүштү. Кобра 3 күндөн берки эмгегинин жыйынтыгы чыкпай, Карелбирстин өзү түгүл изин да таппаганына кыжырланып сөгүнө баштады. Этеги жайык, баш жагы кууш коктуну кыдырган аскерлер коктунун башына жеткенде, куураган арчанын бутагында байланып турган кызыл чүпүрөктү көрүп, астында бараткан ит арсылдап үрүп жиберди. Энтиге жетип келген аскер чүпүрөктү ачып ичиндеги катты алды. Кат Кобрага жазылган экен. Кобра,
Экөөбүз беттешчү жер тоо арасы экен. Сен куулук кылып койгон капканга түшө койчу мен эмес. Мени тоону айланып издесең да таппайсың. Тумшугуңдун астында жатсам да көрбөйсүң. Сенин көзүңдү нечен жолу оё атууга мүмкүндүк болду, бирок атпадым. Сени менен эски убада боюнча эркекче кармашайын деп дагы да болсо убадамды бузбадым. Аскерлерди бекер эзип убара кыла бербей кое бер да өзүң жеке кел. Кааласаң жөө, кааласаң вертолетуң менен кел. Чыныгы эркектерче беттешели. Сен катты окугандан кийин менин талабымды аткарбасаң, мен кол салам да бүт аскерлериң диттериңе кошуп кырып салам. Өлүгүн жүктөп кетесиң. Ал түгүл кайсыл жерде болоорумду да айтып коеюн. Эртең сен баягы биринчи күнү тинттирген карагайлуу коктунун башында болом. Сөз ушул, Карелбирс, деп кол коюптур. Кат орусча жазылыптыр. Окуп чыккандан кийин жаш лейтенант өңү бозоро түштү. Жанынан ракета алып чыгып, вертолетко белги берип, ракета атты. Кырда айланып учуп жүргөн вертолет ракета атылары менен чукул бурулуп бат эле шуулдап учуп келди да лейтенантка рация менен эмне болду деди. Кат жөнүндө укканда шаты түшүрүп, бери чык деди. Катты окуп чыгып, үнсүз кичинеге ойлонуп отурду да бүгүнкү издөө бүттү, артка кайткыла. Калганын эртең сүйлөшөбүз. Эртең мененки саат 7-ге даяр болгула, деп тапшырма берип, лейтенантты кайра шаты менен түшүрүп, өзү Карелбирс эртең беттешебиз деген коктуну 3-4 айланып учту да түнөгүнө кетти. Кобра Карелбирс айткан коктунун үстүнөн жөн учпады. Мерчемдүү жерлерин сүрөткө түшүрдү. Аска зоолорго вертолет менен чукул учууга мүмкүн болбогон өтө татаал жер экен. Карелбирс күтөт деп болжогон жерлерге жакын дегенде 800-900 метрче алыс учуп барууга мүмкүндүк бар. Мындай аралыктан Карелбирс кайсыл жерде жатканын көрүш да кыйын. Таамай атуу да андан кыйын. Эң оору вертолетто учуп баратып шамалдын багытын билүү да кыйын. Алыстан шамалдын багытын билбей туруп таамай атам деш келжиректик. Мына ушулардын баарын ойлогон сайын Кобранын кыжыры кайнап, тынчы кете баштады. Эртеси эрт учуп келди. Жоокерлер жайгашкан жерге жакын конуп, өзү түшүп, палатага барды да баарын чогултуп алып, жаңы планы менен тааныштырып кирди. Бардыгыңар көңүлүңөргө түйүп уккула, деди да колго тартылган картаны жайып, тигил жоокерлер даана көргүдөй жерге илди. Карелбирс эртең мени ушул аймактан күтөт. Таякчасы менен көрсөттү. Өтө татаал жерди тандаптыр. Вертолет жакын уча албайт. Жакын учса, бурула албай аскада урунуп, таш талканы чыгышы толук мүмкүн. Ал жашынып алып, ок атууга ыңгайлуу үңкүрлөр, таштын коңулдары толо. Тоонун сырын мыкты билгендик кылып, мени оңой торго түшүргүсү бар. Иш мындай, азыр силер палаткаларыңарды жыйнайсыңар. Чабандардын аттарын өздөрүнө бергиле. Биз кетип жатабыз дегиле. Константин Семенович качкынды өзү издейт экен деп койгула. Райкомдун өкүлү менен башкармада жыйналсын. Курортко келгенсип жакшы эле жыргашты. Тиги көрүнүп турган белди ашкандан кийин токой бар. Мен силерди ошол токойдун арасына түшүрөм. Өзүңөр менен 3 ит алып каласыңар. Кечке токойдо жашынып жатып, караңгы киргенде жолго чыгасыңар да түнү менен жүрүп отуруп, Карелбирс жашынган аймакка келесиңер. 2 группага бөлүнөсүңөр. 1 ит менен 2 сержант аскалардын этегиндеги бадалга жашынышат. Лейтенант 2 жоокер менен 2 итти алып, тик беттеги майда арчанын арасына жашынасыңар. Мен вертолет менен учуп келип, мерчемдүү жерлерди айланып, жакын учам да анын ок чыгарышын күтөм. Карелбирс кандай ок чыгарса так ошол замат кайсыл жерде жатканын билгиле да жерден кол салгыла. Окту аябай мөндүрдөй төгүп, иттерди агыткыла. Түн ичинде барып жашынганда сак болгула, иттер үрбөсүн. Ашык добуш чыгарбагыла. Тамеки чекпегиле. Кыскасы, силердин келип жашынганыңарды Карелбирс билбеши керек. Эгер аяр иштебей, жашынган жериңер билинип калса, өз убалыңар өзүңөргө. Карелбирс таранч аткандай терип атып салат. Тигилерге 2 карта берди. Ар бир ой чуңкурдан бери тартылган так карта экен. Жоокерлер тиешелүү тапшырмаларын алгандан кийин шашылыш чатырларын жыйнап киришти. Кете турганын укканда
Райкомдон келген өкүл менен башкарма да кубанып кетишти. 1 саатка жетпей жыйналган отряд вертолетко толук отуруп учуп кетишти. Дүрбү менен алардын ар бир кыймылын карап отурган Карелбирс чын эле Кобра жеке беттешүүгө чыгайын дедиби? Балким дагы бир тузагын коюп жатпасын? Жылаандай Митам Кобранын кылганына толук ишене албай турду. Вертолет кырдан ашкыча карап отурду. Бир жолу вертолет өрөөндүн үстү менен айланып тиешелүү бийиктикти алып, анан түз учпастан жапыз учуп, белден ары түшүп көрүнбөй калды. Бир топ күндөн бери жүрүп, тоолорду өздөштүрүп калгандыктан ушинтип учуп кеткендир деп ойлоп койду Карелбирс. Караңгы киргенде Нарымбек менен Элубай келип, жоокерлер кетти, Кобра жалгыз өзүм беттешем деди, деген кабар айтышты. Астындагы боло турган беттешүүгө Карелбирс да даярдана баштады. Эртеси күн чоң шашке болгондо вертолет Карелбирс беттешүүгө чакырган коктуга күтүүсүз пайда болду. Кайкы белден жапыз учуп чыга келди да, түп-түз Карелбирс кайда жатканын билип тургансып, калың бийик зоокаларды көздөй учту. Оозу кенен, түбү кууш болуп кеткен үңкүрдөгү жанаша жаткан эки чоң таштын кычыгында жашынган Карелбирс Кобранын чыныгы профессионал экенине дагы бир ирет баш ийди. Вертолет кайра бурулууга мүмкүнчүлүгү келгендей жерге чейин жакын учуп кирип келип жандай жөнөдү. Аскер вертолеттун каптал эшиги ачык экен. Снайпердин дүрбүсү менен карап отурган Карелбирс өз көргөн көзүнө ишенбеди. Эшиктин тушунда Кобра колундагы снайперин кармап, бей капар отурат. Бул эмне деген жоругу? Мени шылдыңдаганыңбы? Кыжыры келе түшкөн Карелбирс таптак илинген Кобранын сары тармал чачтуу башын быркырата атыш үчүн машаны тартып ала турган болуп барып, кайра эмнегедир токтоп калды. Кобра эч убакта минтип апачык отурмак эмес. Мында бир сыр жатат. Кичинеге ойго түштү. Вертолет учуп өтүп кетти. Уурдана өтө аярылык менен тегеректи жакынкы беттеги калың арчалардын арасын, шектүү деген жерлерди дүрбүсү менен карай баштады. Жүрөгү опколжуп, негедир бир нерседен шекшинип турду. Мындай туюу сезими Вьетнамда жүргөндө далай ажалдан аман алып калган. Өзү жаткан жерден 500 метрче жердеги бадалдын арасынан чыгып турган овчарка иттин эки кулагын көргөндө селт эте түштү. Көз албай снайпердин дүрбүсүнөн тиктеп калды. Кичинеден кийин айланага дүрбүс алган бир жоокердин, анын жанынан эле экинчи жоокердин башы көрүндү. Эх, Кобра. Мен сага ишенген жок элем. Көрсө ушундай капкан койгон экенсиң да. Экөө бул жерде экен да демек. Үчөө дагы бир жерде. Сөзсүз. Тиги маңдайдагы беттеги калың арчанын арасында болуш керек, деп күбүрөнө сүйлөнүп, калың арчаны тиктеп карай баштады. Көп кыйналбай эле башына чөп ороп алып, айланага дүрбүс алып отурган лейтенантты таап алды. Жанында эки жоокери арыта иттин жамбашы чыгып турат. Баарын тапкандан кийин жеңилдей түштү. Эгер жана Кобрага ок чыгарганда иттердин таландысында калмак экен. Жоокерлер баш көтөртпөй автоматтан ок жаадырмак. Баары атайын бөлүктүн жоокерлери, сөзсүз мынтыкты мыкты атышат. Өзгөчө жакын жердеги эки жоокер үңкүрдөн чыгарбай камамак. Демек Кобра ок чыгарышымды күткөн экен. Бир гана нерсеге эмне үчүн ачык, даана көрүнүп отуруп алганына таңданып отурду. Орунан артка жылып, чоң-чоң коргул таштардын асты менен жөрмөлөп отуруп, атайы астына ала аркан салаңдатып койгон аскага жетти да, эки асканын кычыгы менен аркан аркылуу өйдө ылдам көтөрүлдү. Бул кычык тигил бадалын арасындагыларга да, арчалуу беттегилерге да көрүнмөк эмес. Эгер вертолет жакын жерде болгондо оп-оңой көрмөк. Бирок Кобра тээ төмөндө учуп жүргөн. Асканын башына чыгары менен арканды тартып алды да кичине үңкүрдүн ичине кирип, асканын таштарын жылдырып өңүт жасай баштады. Бул жерге иттер түз чуркап чыга келе алышпайт. Алар асканы айланып, ичке борчуктун үстү менен өтүп келишет. Борчуктун үстүнөн тоодогу аска зоого көрүнбөгөн иттер жай өтөт. Карелбирс бир-бирден терип салат. Жоокерлердин жетиши да кыйын.
Коркунучтуусу, эгер вертолеттон Кобра миномет менен атса, асканын таштары жарылып, басып калышы толук мүмкүн. Атышуу көпкө созулса 10 метрче жерге сойлоп өтүп, кычык аркылуу асканын аркы бетине өтсө, ал жакта үңкүр бар. Анын түбү туура арчалуу беттен барып чыгат. Болгону үңкүрдүн оозу тигил эки жоокер жаткан бадалды түз карап турат. Эки жоокерди жок кылмайын, ага жетиш кыйын. Шашылыш ичинен баарын пландап жатты. Аңгыча вертолет кайра жакында учуп келатты. Бул жолу кичине төмөнүрөөктөн учушту. Кобра жанагыдай отурбай, башын дүрбү карагандай гана чыгарып алыптыр. Снайпердин кароолуна дагы илингенде, дагы учуп өтүп кетпесин деп, шашкан кара элбирис машаны тартып калды. Тарс! Дээри менен снайпердин дүрбүсүнөн көз албаган кара элбирис өз чекесин өзү шак койду. Акмакмын. Ушуга мээм жетпедиби деп сүйлөнүп жиберди. Кобра вертолеттогу өзү отурган орундуктун тушуна чоң күзгү коюп, каршысындагы эшикти ачып койгон эле. Кара элбирис кайта-кайта көрүп жаткан Кобранын күзгүдөн чагылган келбети болчу. Мынтык тарс дээри менен күзгү күбүлүп сынып түштү. Муну кара элбирис даана көрдү да, алданганына ошол замат түшүндү. Мынтык кайсыл жерден атылганын арчалардын арасында отурган лейтенант көрүп калды да, ошол замат ок кайсыл жерден атылды болжоп калдым. Мен автомат менен аткан аймакты карагыла. Өзүн көргөн жокмун деп рация менен вертолетко да, бадалдын арасындагы жоокерлерге да шашылыш билдирип, ок чыккан зооканы көздөй алыстан болсо да жанында эки жоокери үчөө тең окту төгүп кое берди. Мылтык үнүнөн аскалар жаңырып, алай дүлөй болуп түштү. Вертолет кайра айланып келгичекти убакытты пайдаланып калыш үчүн кара элбирис боор токтой сойлоп, бадалдагы жоокерлер көрүнгөндөй жерге чыкты. Арчалуу беттен ок жаадыргандар жакты чоң аска таш тоскондуктан коркунуч жок болчу. Бадалдагы эки жоокер тең жаштык кылып, баштарын ачык чыгарып алып, дүрбү менен кара элбиристи издеп жатышкан экен. 10 секундага жетпей экөө тең жер кучактады. Ал түгүл бири экинчисине ок жаңылганын билүүгө үлгүрбөдү. Аска таштарды жаңырткан мынтык үнүнөн кара элбиристин атканы да билинбеди. Экөөнү тынчтары менен кара элбирис өмгөктөй жүгүрө үңкүр жака өттү. Арсылдап үргөн иттер бул учурда кара элбирис кайда жатканын жытынан билишип, зооканы айлана чуркап, боорчук аркылуу чыга башташкан. Үңкүргө жетери менен жаңы башы көрүнгөн иттин башын жаратты. Аскадан учкан ит ылдый кулады. Бул учурда колдон келишинче чукул бурулууга аракет кылган вертолет кайра кара элбирис жака беттеп калган. Кобра өлгөн итти даана көрдү. Ок түбү карарып, жакшы көрүнбөгөн үңкүрдөн чыгып жатканын болжоду. Аңгыча экинчи итке ок чыгып, дагы аскадан учту. Бул жолу Кобра ок үңкүрдөн чыкканын даана көрдү да, снайперин бетин алды. Вертолет жакындап келатканын көргөн кара элбирис үңкүрдүн түбүнө тоголоно секирди. Эми эле өзү ок аткан жерди вертолеттон атылган снайпердин октору тытып кетти. Үңкүрдүн түбүнө түшкөн кара элбирис эки асканын ортосу аркылуу өйдө кеткен кычык менен атайын бөлүктө жүргөндө машыккан ыкмасына салып өйдө чыга баштады. Вертолет үңкүрдүн оозуна 150-200 метрче жакында учуп келди да, абага калгый бир орунда туруп калды. Кобра үңкүрдүн түбүн канча көрүүгө аракеттенсе да карарып эч нерсе көрө албады. Бадал жактан бир да ок чыкпаганын көрүп, экөө эчак тынчыганын түшүндү. Болбосо үңкүрдүн оозу туура жоокерлер жашынган бадалды карап турган. Тынымсыз ок аткан лейтенанттын группасына ок атууну токтоткула. Кылмышкер жаткан жер силерге көрүнбөйт. Андан көрө арча карагайга, ташка жашынып, кылмышкер жашынган жерди көздөй жакындагыла. Кылмышкер силерге ок чыгара албайт. Мен үңкүрдүн оозун тосом. Ошондуктан коркпогула, деген команда берди. Бадалдагы эки жоокер үндөбөйт, аларга эмне болгон? Деп кабатырлана сурады лейтенант. Аны талкуулай турган учур эмес. Буйрукту аткаргыла, деди Кобра. Боорчукту айлана арсылдай үрүп чуркаган үчүнчү ит мурдагы экөө өтөбүз деп окко учкан жалгыз жол менен өттү да үңкүрдүн ичине жулунган бойдон кирип кетти. Муну карап турган Кобра ичинен «Ай, жалгыз болуп калды. Оңой эле атып салат» деп ойлой, вертолеттун үнүнөн ит үрүп жатабы же дым болдубу угулбаганына кыжыры келди. Иттердин мойнуна микропередатчиктерди тагып койбогонуна өкүндү.
улам бир ташка арча карагайга жашынган лейтенант баштаган жоокерлер аскадагы үңкүргө жакындап келатышты. Жан алекетке түшүп өйдө чыгып бараткан кара элбирс төмөндөн өйдө секире үрүп жаткан итти көрдү. Бирок ага көңүл бөлүүгө убактысы жок болчу. Тырмышып отуруп ак шоола жарык болуп турган оозго жетип, кичине көкүрөк баса эс алды да сыртка сойлоду. Жанаша бой тирешкен эки асканын туура шилисине чыгыптыр. Үңкүрдүн оозуна тоскон вертолет андан төмөнүрөөк калат экен. Мынтыгын алып дүрбүсү менен вертолеттон кобраны издеп баштады. Митаам эч жеринен байкалбайт. Аңгыча снайпер мынтыктан чыгып турган дүрбүлүү уңгусун байкап калды да көз албай мелжиген калыпта күтө баштады.